ошондо айтат элем да. Мен жалдырап келгенде силер мага бир нерсе үйрөттүңөрбү? Эми сен сурап атканда мен эмнеге айтышым керек дечим да. Бирок мен ошол учурда үмүт менен бирөөдөн сурап, менин бутум качан айыгат, мен дагы кийин чоң нерселердин баардыгын жасап кете аламбы дегенде бир адам үмүт берген маселе да. Сиздин балдарыңыз бар, ошо балдарыңызда сиз кыйынчылыкты көргүзөсүзбү же көргөзбөйсүзбү өзүңүздүн балдарыңызга? Качки они тупые десе. Эмнеге дейсиң да сразу элечи. Мен 15 жашымда бүт жашоону пландагам. Анткени азыр жаштыкта үйдө жата бере турган болсок, эртең өмүр бою көчөдө иштегенге туура келет. Ар бир балага атасы ошо жакшы жолду жетелеп жүрүп көргөзүш керек да. Эркекти өстүрөм десең, жетелеш керек. Жүрүп балам тигини кылып коелу, муну кылып коелу. Эшикке чыксам балам дароо ыйлайт кучактап алып. Ата дейт, мен түшүндүм баарын. Мен ыраазымын сизге дейт. Сиз бизге жакшы жашоону көргөзүп, жашатып аткан турбайсызбы? Кайрымдуулук иштер кылып атасыз. Кайрымдуулук иш өзүңүздүн ишиңизге таасир берип, жардам берип атабы сиздин оюңуз боюнча? Кечинде жумуштан чыгып кетип атам. Билбейм эмнегедир. 45 000 акча менин капчыгымда турат. Мен ошондо түшүндүм. 10 эселеп берет дегенге мен түшүндүм да. Ушундай сөз угат, мен намысым өрттөнүп кетет да. Кандай сөз? Эркектерди ыйлатып албайлы деп атабыз дейт да. Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Мани подкаст каналындасыздар. Бүгүн биздин коногубуз спортсмен, спорттук мотиватор Келдибек Атабеков. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Сизди эми көптөн бери билебиз, көп жылдан бери ушул Кыргызстанда спортсмен катары спортту ушул таанылтып келатасыздар. Анан бүгүнкү күндө сиздин да проекттериңиз көбөйүп баштады. Ошол проекттериңиз боюнча бир айтып берсеңиздер. Рахмат. Азыркы учурда көп ушул ден соолук багытында проекттерибиз аябай көп болуп атат. Көпчүлүк эми азыр коомчулукта көйгөйлүү маселе бул жокчулуктан эмес, бул токчулуктан пайда болгон ашыкча салмак менен оратырып жүргөн биздин адамдар көп да. Коомчулуктагы көйгөйлүү маселе дегеним, мисалы, жашообуз жакшы. Бирок эми ушул нерсенин дагы ирети кыраты менен өзүнүн ордуна кое албаган ден соолук сүйүүчүлөр көп да. Бардыгыбыз тамакты жакшы көрөбүз. Тамакты жесек бул өмүр депчи. Ушулай түшүнгөндөр көп да. Анан ушундай багытта азыр бардыгына арыктоо максатында жардам берип, жана ошондой эле чоң спортто дагы өзүбүздүн кылып аткан кадамдарыбызды токтотпой, чоң профессионалдуу спортчуларыбызды алып кетип бараткан чагыбыз азыркы учурда. Буюрса жакшы. Мындай суроо пайда болот да, сиз ушул жаш өспүрүмдөр дагы толук болуп келишет экен, сизге өтө мындай салмактуу болуп мындай кандай десем, лишний вес менен орусча айткандай. Ошол балдар канча бала ошолордун арасында арыктап, мындай результатка, деңгээлге жетип, мына ушундай өзгөрдүк деген эмелер кандай болуп атат? Ошол маселени айтып коесузбу? Бизге келген ар бир балдар да мындай. Ошол балдардын мисалы жыйынтыкты чыгарыш үчүн негизи бир 2-3 ай убакыт аралыкка келиш керек да негизи. Анан келишет, ата-энелер болсо 1 айга, 2 айга деп келет. Эми жаш бала өмүрү спортту көргөн эмес. 1 айда келип, ата-энеси ушундай бир 10 жаштан өйдө көзөй алабыз да, 10 жаштан өйдө көзөй алабыз. Өзү тамганы жаңы тааныткан балага келип туруп ошо бекем ден соолук жөнүндө 1 айда результат чыгарып бер дейт да. Бул өтө көйгөйлүү маселе да. Анткени тамакты эмиден туура ичип аткан балаң, сен ошол мен айтып аткан целый бир организмди айткандачы. Мунун баардыгын ал бала түшүнбөй эле да. Ал ооба мен тапшырмаларымды аткарышы мүмкүн. Бир күнү жакшы көрүп калат, бир күнү коркуп калышы мүмкүн. Бирок эртең унутат да. Ошондуктан мындай бизге келген, мисалы көп учурда биз жайкы каникулда алабыз жаш балдардычы. Себеп дегенде бул учурларда бардыгы бош, мектептен алыс болушат, ою бир гана ошол арыктоо максатында, ден соолук чыңдоо. 90% жыйынтык менен кетет. 90% жаш балдарыбыз. Арасынан чыдабай калгандар бар, ыйлагандары көп болот. Анын артынан баягы садиктегидей эле жүрөсүң. Аларды да кичине духун көтөрүп, алдап, сен эртең спортчу болосуң. Көпчүлүгү кийинчерээк бир аз убакыттан кийин түшүнүп калат, мисалы 13-14 жашына барганда өздөрү ден соолугун чыңдап, анткени жигит болуп калды да. Сулуулугун карашып, күчтөнүп баратканын сезип, анан жазып калышат Instagram баракчабызга. Агай, ыраазыбыз сизге, мынакей мондой болуп кармап жүрөбүз. Сиздин ошол учурда айткан, урушкан тил дегениңиздин баардыгы азыркыга пайдасын берип атат деп. Буга аябай көңүлүм көтөрүлүп калат. Андыктан келген ар биринин бир жакшы убакытка келип берсе, 2-3 айга келип берсе,
100% жыйынтык менен кетет. Сиз өзүңүз биринчи жолу спорт менен качан машыгып баштадыңыз эле? Мен негизи бала кезден бери эле спорт менен машыгып келатам. 12 жашыман баштап эле спортто чоң спорт эмес, мындай спорттун түрлөрү менен катышып келдим. Анан эми профессионалдуу спортту мен 17 жашыман баштап оор атлетика менен баштагам. Бул оор атлетикага ошо ага чейин бир авто кырсыкка кабыл болдум эле. 1 жылдай аралыкта ушул абдан бир оор болгон, ден соолукту кадыр баркын 1 жыл ичинде ушунчалык түшүндүм. Ошондо бир өзүмө бир сөз берет элем да. Же менде баягы эми переходный возраст деп коет го орусча айтканда. Өсүү учурунда да, ойной турган учурда, күлө турган учурда, жүрө турган учурда болуп калды мунун баардыгычы. 1 жыл мен ушул ден соолук менен күрөшүп калганда, качан мен бутка турам дечим да. Качан мен бутка турам? Бир да адамым жардам сурап келсе мен жөн жок дебейм дечим да. Ошол максатымда азыр иштеп, ошол менин ойлонгонум жашоомдо кетип баратам десем жаңылышпайм. Себеп дегенде ар бири келет. Жок дегенде 2 ооз сөзү менен колдоого мен даярмын. Кеңешимди бергенге. Күнүгө 500 киши мындай минималдуу өздүк баракчабызга жазат. Эринбейм, өзүм жооп берем. Ошол бир үмүт менен жазып калышы мүмкүн эле дегенчи. Бирок мен ошол учурда үмүт менен бирөөдөн сурап, мен бутум качан айыгат, мен дагы кийин чоң нерселердин баардыгын жасап кете аламбы дегенде бир адам үмүт берген маселе да. Ошол мени ошол учурда аябай сындырып туруп алган. Анан чоң спортко келе турган кадамымдын эң эле башында ушул оор атлетикадан биринчи машыктыруучум агайым Куйкеев Азиз деген ошол оор атлетиканын сабагын берчү эле. Ошол агайыбыз абдан жөнөкөй, абдан бир позитивдүү агай эле. Таң азырайым баласы. Бул да оору. Азыр могу штанга басып калганын көрсөң азыр, мына оору ошолду дейт эле да. Анан ошондо күлдүрүп отуруп эле ошол киши айыктырды, жардамын берди. Тажрыйбалуу машыктыруучу болсо, сенин дартыңды да бар экенин унутасың да. Күчтүү мотивация бере турган агай болсо, бүт нерсени унутасың. Ошол агай менин оорумду унутканга да жардам бер десек болот. Ата энеңиз ошол учурда айткан эмес беле? Спортту тышта, эмне кыласың, ден соолугуң жаман болуп кетип атат. Ар бир учурда, мисалы биз мындай айтканда ата энеси жок чоңоюп калдык. Биздин атабыз жашы кичинекей кезибизде каза болуп калган дүйнө салып. Биз ушундай бир оор учурларда чоңоюп калдык. Анан бул учурларда менде бир байкем бар эле, ошо айта берчи. Ушул да спортпу дейт да. Ушул да спортпу, ушуну да кылса болобу, башканы кылбайсыңбы? Деге эле спортко бир аябай каршы боло берчү да. Анан кийин айтат элем, байке, бир күн убакыт саат келет. Ушул спорттун артынан сизге чай алып берип, тамак алып бере турган күн алып келем мен. И дал ошондой сөзгө келдик акыры. Кудай сактасын, ал нерсе мен таба эмес, бу тоо дейин. Байкем недавно ошо кырсыктап калыптыр, баспай калды. Мендей эле да, жатып калды. Анан байке билесизби деп атам да. Ушул учурда мен жатканда сиз ушундай айтып берчү элеңиз. Туруп көрбөйсүзбү деп тамашалайм да, кайра мазактапчы. Дары менге да мынакей. Баягы сиз айтып аткан нерседе, мынакей мен жөнөтүп атам. Эсиңизде болсун. Бир тууганыма болсо да мен эстетем бул нерсени. Себеп анткени өз учурунда баягы сөздүн курчун айтып алышым керек да. Мага дагы айткан, мен да жооп беришим керек. Ошол учур өткөнгө 12 жыл өтүптүр деп элестетиңиз. 12 жылдан бул сөздү айтып турам. Негизи ошо кыйынчылыкты көргөн адам жашоого бышат деп айтчу эле да. Ошону сиз кандай деп өзүңүз азыр, сиздин балдарыңыз бар, ошо балдарыңызды сиз кыйынчылыкты көргүзөсүзбү же көргөзбөйсүзбү ошо өзүңүздүн балдарыңызга? Ар бир ата эне баласына бир кыйын күндөрдү каалабайт болсо керек деп ойлойм. Себеп дегенде бир учурлар болгон менин кичинекей кезимде. 6 ай нан жебеген учурум болгон. Күнүгө түшүнгө келет. Тайненин колуна чоңойдум. Апа дейт элем, апа, биз качандан жейбиз? Балам, эртең. Ошентип отуруп 6 ай өтүп кеткен да. Бир ботинкени 3 жыл кийгенге туура келген. Бир костюмшумду 2 жыл кийдим. Аласы айрылып кала берет, эркектер ким билет. 17 жол тигип берет. Кайра эле. Бирок ошентип дайым айтчы. Бул күндөр өтөт, балам. Бул күндөр өтөт. Сен каалаганын алып, сен каалаганын жей турган учур келет.
бирок ушул күндөрүңдү унутпа дечи. Өтө бир айкөл, өтө акылдуу бир бөлөк жан эле да мен үчүн. Кээ бир учурда айтып калабыз го, мен деле балдарыма ушул нерсени айтам дайыма. Мен ушунчалык эркелетип, мээримди бергени менен, бирок талтаңдатып, жашоодо ар нерсени алып бербейм да. Себеп ар бир нерсенин кадыр баркы бар. Мен таап аткан нерсенин сен дагы ооба акың бар, анткени менин баламсың. Ошол мен берип аткан нерселерди сен ысырап кылбай, үнөмдүү колдонгонду үйрөн. Анткени бул сеники эмес. Муну мен таап атам. Сен өзүң тапкан күнү каалагандай коротсоң, сенин укугуң ал балам. Но мен таап аткан баягы могу ийгиликтердин баардыгын сага алып келип берген нерсени ысырап кылба. Ошол багыт менен кетип атат. Тартип, дисциплина ийгиликке жеткирет. Буюрса. Кырсыктагандан кийин эмне болуп ушул оор атлетикага, анткени эми биздин түшүнүк боюнча жөнөкөй оор атлетика деген аябай оор нерселер көтөрүшөт, анан кырсыктагандан кийин ошол жерге тескерисинче бир зыян болушу мүмкүн деп эмне болуп легкий атлетика эмес, же футбол эмес, же күрөш эмес, ушуга келиңиз. Мен бала кезден бери негизи эркин күрөштө күрөшкөм. Анан кичине бала кезде болтогой бала элем да. Анан өзүм салмагым бир 57-58 болсо керек. 5-классым, 11-класс балдар менен туш келип кала берет элем да. Анан утуп коет да чоң балдар. Аябай көңүлүм калып кетти да. Анан кийин волейбол ойнойм, баскетбол ойнойм. Анан эмнегедир мен өзүмдүн баягы бала кезден бери биздин кыялыбызда фильмдерден көрүп жүргөн Арнольд Шварценеггер, кең далулуу, Жан-Клод Ван Дам, мына шпагатка отурат, телосложение сонун. Бул менин кыялым эле. Ушундай мындай күчтүү эркектин образын өзүмдүн жан дүйнөмө алып келүү менин кыялым эле. Анан буга кандай жол менен барам дегенде, ал кезде биз баштап аткан учурда азыркыдай гүлдөгөн фитнес клуб жок да. Машыктыруу залдары жок. Подвалда 2 темир эле бар болчу. До сих пор ошо темирлер дагы эле турат. Агайыбыз айтат. Мына ошоюнча эле. Ошол жерден канчаларыңар чыктыңар. Анткени күчтүү чемпиондун бардыгы условиясы бар залдан чыкпайт да. Күчтүү чемпиондун баары ошо подвалдан чыгат. Анан сиз айтып аткандай оор атлетиканы эмнеге жакшы көрүп калдым? Ошол агайым мага биринчи ирет ден соолугум начар болуп турган абалда ошол абалдан чыгарып кетти да. Анан ал агайдын балдарга болгон мамилесин карап отурчу элем. Мен эмне айтканда азыркы сөздөр менен айтканда стрессте жүргөн учурум эле да. Анан ошол жерде отуруп күнүмдү кызыктуураак өткөрөйүнчү, сүйлөшөйүнчү деген ойдо эле жүрчүмүн ошол жакта. Баягы балдак менен басып элечи. Анан карасам агайдын мамилеси бөлөк, тарбиясы бөлөк, көргөзүп аткан бир мындай жүргөн, турганы бир бөлөк. Агайды баардыгы сыйлашат, карап турсамчы. Агайды сагынып чуркап келишет эле да балдарчы. Издеп келет эле. Анан ушунчалык мен өзүмө да максат койгом, мен дагы эртең ошо чуркап келип агайды издеп, агайдын астында агайдын урушун уккум келчү да. Машыккым келчү ошо агайда. Анан 1-2 айдан кийин ошо массаж көрсө мен бутумдай баягы бутум ол жака чейин гипстеле да. Анан бутум аябай ичкерип, каным жүгүрбөй, кан тамырлары ичкерип кеткен экен да. Ошону айынан баса албай жүргөн экенмин. Буга көрсө өз учурунда массажды кылып, мындай чарасын көрүш керек болчу да. Жокчулуктун абалы да ушуга келип элечи. Азыркыдай мүмкүнчүлүк болсо тиге барып, буга барып кылат элек да. Анан кийин жокчулуктун айынан да, билбестиктин айынан. Анан агайым баардыгын жардам бергенге мен эмнегедир ошол кишини бир жакшы бир адам катары көрдүм. Ошонун сөзүн уккум келди. Мен адашкан жокмун, ал адамдын до сих пор сөзүн угам. Мени 6 эле ай машыктырган. Болгону 6 ай. Балам дечи эле. Агайлар ушундай болуп калат экенбиз. Өзүнүн эле баласы бар эле. Машыкчы эле. Бирок байкуш бир да жыйынтык чыгара албады да. Ар жактан мен ошол жерге келгенге чейин, аксаңдап келгенге чейин ал уже 4-5 жылдык тажрыйбасы бар бала эле. Бирок мен айыгып, 0дон баштап 8 айда баягы спортко талапкер деп коет, спортчуга талапкер болчу, кандидат мастер спорта деп. 8 айда алдым да. Анан ошону мен түшүнгөм, агай дагы айткан да. Сенин келечегиң ушул оор атлетикада экен. Сенин келечегиң чоң спорттогу карьераңда ушул оор атлетика менен улант. Эмнеге сен күрөштөн чыккан жоксуң, ойлонсоң дейт. Баскетболго бардың, будан чыккан жоксуң. Эмнеге сен ушул жакта аябай бир жөндөмүң болуп атат карасаң деп мага суроо берет эле да. Анан
өзүм жагып ошо кызыгып анан дальше улантып кеткенге туура келди. Агайдын салымы чоң спортко өтө чоң. Сизге мындай буйруптур да ошо природный ушул спортко деп, баягы генетический одаренность деп коет го. Менин жөндөмүм ушул жакта экен да. Кээ бир адам болсо аябай согушканды жакшы көрөт, бирөө күрөшкөндү жакшы көрөт, а меники болсо оор көтөргөндү экен да. Оор көтөрүүдө экен. Менин ушу дене түзүлүшүмдүн ылайыктуулугу, чыдамкайлыгы дегендей ошого ылайыктуу экен да. Негизи оор атлетика бүгүнкү күндө бирок мындай жакшы деңгээлге чейин өнүгө албай атат, ошол кээ бир спорттордун арасынан билишет, катышат, бирок ошо мисалы күрөшкө чейин бага жете албай атат. Эмне себептен болушу мүмкүн деп ойлойсуз? Туура айтасыз. Негизи оор атлетиканын абалы азыркы учурда аябай аксап калган. Себеп дегенде мына 2016-жылы Изат Артыков деген биздин балбан жигит, токтогулдук жигит, олимпиадага барып, ошо допинг контролдон өтпөй калып, анан ошодон кийин эми баягы Кыргызстандын федерациясына дагы өтө чоң бул эме да, домат да, мындай айткандачы, олимпийский федерацияданчы, анан бул жактан чоң көйгөйлөр жаралып калган. Негизи менин агайым айтчу эле, мен анткени оор атлетикада жүргөндө мени көзөмөл кылган агайым эле жана ошондой эле көп маселелерди баарын агай чечет эле да. Бул жакта мындай айтканда бир өздөрүнчө 5-6 адам бар. Мамлекеттен көп акча которулат. Действительно көп акча которулат. Келет миллиондогон акчандар курулай жөн эле бирөөнүн капчыгына кетет, бирөө мындай болуп урдалат да, мындай айткандачы. Спортто ушундай нерсе. Толук жетпейт спортчуга. Сен мээнетти кыласың, машыктыруучу мээнетти кылат, бирөө келип алып кетет. Мына ошол көйгөй жаралгандан качан бул чечилбесе, мына азыр кече жакында эле күрөштү карап көрүңүз. Биздин күрөштө деле сонун машыктыруучулар болгон. Олимпиададан 2-ни, 3-тү алып келишти. Дүйнө чемпионатынан 1-чи орунда эле. Кечээки дүйнө чемпионатына барып эмне болду? Эчтеке жок. Көрдүңүзбү? Бул тренерлердин баягы бири-бири менен болгон тил табышуусу жакшы болсо, бул ишке ашат. Федерация менен биргеликте ишке алып барыш керек. Көп учурда андай эмес. Кимиси өйдөрөктө турган болсо, ошонусу көбүрөөк алып кетет. Анан тренерден байкуш тренерибиз болот. Ар биринин тренери ушундай. Машыктыруучулар окуучу үчүн жанына төгөт да болушунча жаман көрүнөт. Тил угасың, сөгүү угасың, ар ким эшигин тепкилейсиң жетим баладай болуп. Ушундай окуучу үчүн. Анан бергени кичинекей тыйын, аны алып 17ге бөлөт окуучу балдарга. Ал менен кантип өсөт? Мына ушунун айынан көп оор атлетиканын күчтүү балдар азыр чыкпай калды да. Ошол учурда аябай күчтүү балдар бар эле. Мен машыгып аткан учурда. Мен да ушунун айынан эле оор атлетикадан кеткем да. Мен агайым Токмокто машыктырчу эле. Шаарга келип, биякта да агайлар бар, спорт школа. Атайын спорт мектеби. Бул жака келип, ошо агайлардан суранып, мени карап койгулачы. Мен ошо баягы күчүм бар, бирок техникам слабый эле. Карап койгула, жардам берип койгулачы десек, ушул нерселерди айта берет эле да. Эми сен тигин агайсың да, окуучусуң да. Ушинтип эле мындай чекеге чыгып каласың да, жетим баладай болуп. Анан мындай болбосо дейм да, негизичи. Мындай болбосо таланттуу балдар сынып калат. Мен дагы ошондо ызаланып бир 2-3 жолу бардым, албай койду, кетип калгам. Ошондо сөз берип кеткем. Бир күн убакыт келет. Кандай болбосун да сен менден сурап келе турган күндү алып келем дейчүмүн да. Анан ошол кезде бир 65 килограмм салмакта чыгып жүрчүк да. 6 айдын ичинде мен весимди 97 килограммга өстүрдүм. Баягы таш булчуңдор эле баягы бала кышк болуп чыгып калдым. Анан кантип өстүрдүң? Эмне кылдың? Эмне колдондуң эле дей беришет. Анан ошондо айтат элем да. Мен жалдырап келгенде, силер мага бир нерсе үйрөттүңөрбү? Эми сен сурап атканда мен эмнеге айтышым керек дечим да. Ушуну кетип калгам да. Ошо боюнча көңүл калып кетти. Олимпиадага выступать этүү менин кыялым эле да. Бул эми орунду албай калды оор атлетикаданчы. Анан кийин биякта оор атлетиканын түрлөрү көп да. Ошол эле башка түрлөрү бар. Бодибилдинг деген бар, мисалы, таш булчуңдуулар арасында жарыш, пауэрлифтинг деген бар, масс рестлинг деп мына таяк тартыш спорту акыркы 10 жылдан бери бизде азыр өтө актуалдуу болуп атат да. Мисалы, оор атлетиканы укпай элесиз, бирок таяк тартышты көрүп жүрөсүздөр, Ооба. Көрдүңүздөр да. Значит, 10 жылда биз уже өсүп кеттик да.
Дүйнөдө Кыргызстан экинчи орунда турабыз. 67 мамлекеттин ичинен. Бир да спорт жок Кыргызстанда, андай экинчи орунда турган. Сөздүн ачыгы. Бул болгону биз аксап атканыбыз олимпиадалык эмес спорттун түрү болгон үчүн аксап атабыз. Болбосо азыр алдыда биз жүрөт элек азыр. Бул эме эмес, бул баягы орусча айтканда зависть эмес. Ар бир спортчу өсүп, ошол элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болууга акысы бар. Биз да ошону каалайбыз. Бирок биздин спортто буюрса жетип барса экен деген тилектебиз да ошол. Жетип бара турган болсо, мынакей ошондо биздин кылган мээнеттерибиздин жыйынтыктары көрүнөт ошондо. Азыр мен жеке өзүмдөн окуучум бар. Кече күнү келишти Европадан. 5 окуучу бала кызымды жөнөттүм эле. 5 алтын алып келесиңер деп. Тилекке каршы 5 эмес, 4 алтын алып келди, 1 күмүш алып келип калышты финалда утулуп алган. Кыргызстан общий командалык эсепте 1-чи орунду алып келди. Мынакей. Таяк тартыштын деңгээли ушунчалык өсүп атат. Буюрса эми 2036-да деп атабыз. Олимпиадага кирип кала турган болсо, мейли мен барбайм, бирок мен машыктыруучу катарында барсам да мен Олимпиада деген баягы өзүмдүн кыялым ишке аша беле деген чоң үмүт менен жашап келатам да. Кудайым буюрса азыр жеке өзүмдүн окуучуларым 9 дүйнөнүн чемпионун чыгардым. 9 дүйнөнүн чемпионун, 16 Азиянын чемпионун чыгардым. 5 жылдын ичинде. Бул деген сүйүш керек. Ар бир машыктыруучу спорту да сүйүш керек. Билиши керек тажрыйбалуу болуп. Анан ошол эле окуучу баланы дагы ар тараптан өстүрүш керек да. Финансылык жагын, өзүнүн психологиялык жактарынан, физикалык жагынан деги эле көп түрлөрү бар, ошонун баардыгын ордуна коюш керек да. Спортсменге жеңиштикке жетиш үчүн билим керекпи? Албетте керек. Көпчүлүгүбүз ойлой беребиз. Күчүм бар болсо, же болбосо талант деп коебуз да. Талант бул 1% нерсе да. 99% эмгектен турат. Ийгилик бул эмгектен турат. Канчалаган күчтүү спортчулар болгон. Мисалы биз эң күчтүү спортчулар деп айтайын, мындай айтайын. Эң күчтүү дүйнөдөгүнүн баарын карап көрүңүз. Бардыгы жоктон пайда кылайын деген спортчулар. Анан ийгилик жараткандар да. Майк Тайсон карап көрүңүз. Курсак тойгузуш үчүн башталган окуясы. Роналдуну карап көрүңүз. Курсак тойгузуп баштаган алдагы. Бирок үмүтү чоң эле. Үмүтү ушул күндөр болчу. Баарыныкы болот да. А бирок спортчунун балдары деген суроо бар да. Кандай болот? Бир да көргөн эмесмин, бир дагы спортчуну көргөн эмесмин, балдары дүйнөнү ушунчалык чыңдап жүрөт деген. Атадан артык уул болуш кыйын экен да. Мынакей. Бизде деле жөнөкөй сөз бар го, атадан артык уул бол депчи. Маанисин кечирээк түшүндүм да. Кантип болуш керек дейм да. Анткени ата үйрөткөндү бала кылып, бала жакшы кылып ийгилик жарата турган болсо, эми сен очереден келет да. Мен мисалы атадан артык уул болушум мүмкүн. Качан? Менин балам менден өткөндө. Ага чейин мен атаман арта албайт экенмин да, аша албайт экенмин. Көрдүңүзбү? Бул өтө терең маанилүү ой экен да. Бул кече жакында түшүндүм. Ушунча жыл ойлонуп жүрдүм эле. Мааниси кандай болду экен деп. Анан бир аксакал түшүндүрүп берди да. Ошондуктан ар бир спортчу өсүш үчүн сиз айткандай билим сөзсүз керек. Акылың жок боло турган болсо, күчүң менен бир аз эле барып токтойсуң. Күч убактылуу эле. Акыл бул өмүр өткөнгө чейин да. Ошондуктан баягы мурда мынтип айта берсе, аябай кыжалат боло берчү эле, мындай чычалайсың да. Эми биз таш булчуңда болуп жүргөнүбүзгө качки они тупые десе, эмне дейсиң да сразу. Анан туруп, эми убак саат келип, жашоодон тажрыйба алып, көпчүлүк дебейин, бирок 30% сөздөргө кошулам да. Мындай карап көрөм, мен көп көрүп жүрөм да. Действительно тупой балдар көп экен. Действительно. Бул денесин катыгандан башкачы акыл өөрчүбөгөндөрүн аябай көп көрдүм да. Өзүм көрдүм да. Анан эми мейли, айтылган сөз болсо эми айтылат да. Баары бир келет экен, көтөрүп койгул дейсиң. Бизге келип атпайбы баары эле. Ооба. Ушул программанын ээси десе экөөңөргө келип калат да. Тожусамай десе бизге келет да, баягы жана сөз тийсечи. Андыктан акылды жакшы кылыш керек. Күчтөшүбүз керек. Билим алышыбыз керек, тажрыйба алыш керек, көп окуш керек.
күнүгө 1-2 жолу жок дегенде бир чыгарманын бир бетин болсо да окуган жакшы. Эртең ушинтип келип, жакшы ойду толуктап алып, сиздер менен сүйлөшүп отурганга дагы жакшы боло беле деген ойда. туура туура. Үй бүлөңүз ушул сиз спорт менен ушундай машыгып атканга мындай көп убакыт кетиресиз. Эмнеге келинчегиңиз деле ошол келбейсиз, эртерээк үйгө келбейсизби? Балдарыңыз сагынып атат деген сөздөрдү көп угасызбы? Башында бул спорт, мен дагы эрте үйлөндүм негизи. Мен 15 жашымда бүт жашоону пландагам. Мен 20 жашымда үйлөнөм деген. 19дан 20га толуп эртеси үйлөнгөм. Мен ушундай көкбет болчумун. Мен үйлөнөм. Кудайга шүгүр, келинчегибиз бар. Сиз айткандай аябай оор болду. Анткени жалгыз баламын. Эрте үйдөн кеткенге чыкканга туура келди. Өзүмчө бир жашоону куруш керек да. Эркектин милдети ошол. Аягы Чыңгызкандай болуп эле жүрдүк, жортулдап эле кайсы жерде жакшы жашоо бар. Айылдабы же шаардабы, же Россияда болупчу. Бүт нерсени кыдырып келгенге туура келди. Акыры келип өзүбүздүн мекенден өтөрү жокко. Жашоонун башында аябай оор болду. Чынын айтканда жашпыз, жаңы турмуш куруп баштадык. Сүйүү, күйүүгө балкый турган учурлар. Бирок мен баягы эле спортум. Ошо менен сүйүшүп жүрө бердим да. Аны түшүндүрөт элем. Бүгүн кыйналып коелу, бирок бир учур келет. Мени жумушуңа эле барчы деген күндөр келет. Анткени эмне азыр жаштыкта үйдө жата бере турган болсок, эртең өмүр бою көчөдө иштегенге туура келет. Туура. Андан көрө бүгүн иштейин, эми убак саат келгенде чогуу жүрөбүз, эс алабыз. Жашоону мындай маңызын көрүп жашайбыз. Келинчек мунун баардыгын толугу менен колдогон. Ал киши болбой турган болсо, негизи спортто бир ишенимдүү бир адам болуш керек да. Либо апаң болот, атаң болот, байкең болот. Бирөө болуш керек, сөзсүз. Профессионалдуу спортто. Ак жолдун деле карасаңыз, атасы бар. Всегда. Жаман болсо да, баласы да жакшы жагын айтат. Колдойт, сүйрөйт, тигини кылба, муну кылба. Баардыгынын бирөөсү болот. Мен жашоомдо мага ишенген келинчегим болду. Сен жетесиң дечи. Бүгүн утулдуңбу, тур, бар тренировкаңа жөнө. Эртең утушуң керексен. Моундан кийин элестетип келем, аялдын могу сөзүнөн кийин жаткың эле үйгө. Барасың 17 жолу тренировка кылганга туура келет да. Кудайга шүгүр, ошол жыйынтыктар менен. Мен ыраазы боло турган нерсем дайыма ушул. Ар бир ушинтип бир интервью бергенде ушул сөздү айтып калсаң, аятыңдар деген эркектер көп да. Бирок мен суроо бергим келет да бардык эркектерге. Силер ушул сыяктуу болуп, мисалы да, сиздер деле мисалы да, аял кишинин кылган жакшылыгын далилдей аласыңарбы? Коомчулукка айта алган эркектер барбы мисалычы? Аз. Өтө аз да. Анан келип эле азыркы учурда атаандашканыбыз эле аял кишилер, эркектердин. Аял кишилерди биз конкурент көрүп алдык да. Эң жаман сыфат бул. Эң жаман сыфат. Колдойлу андан көрө. Көтөрөлү. Жубайбыз. Тукум улоочу адам бул. Муну коргоп колдой албасак, анан кайсыбызга жигитпиз, эркекпиз. Мына ушул нерселерди намыстанып карайлык. Алар менен көчөдө жол талашып отурбай. Сабыр кылган эркек азайып барат. Өтө оор маселе. Негизи биз бала чак боюнча көп суроо бербейбиз да. Анан бирок мен азыр сиз тайынемдин колунда өстүм десеңиз сурагым келди. Ошол боюнча бир мүмкүн болсо айтып берсеңиз, эмне болуп тайынеңиздин колуңузда өсүп калдыңыз, жана ошол атасы, энеси өсүү оор болдубу? Өтө оор болду. Эми бул нерсе азыр эми мындай кичине жеңилирээк кабыл алып калганым го. Бирок сразу абалым бузулат да бул нерселерди эстегендечи. Анан ар бир бала ата энеси менен болсо деп каалайм да негизичи. Ар бир бала жаман да болсо атасы менен болсун, кыйын күн болсо да чогуу болсо экен деп мындай ойлоном, тиленем да. Турмуш экен эми Алланын каалоосу менен атабыз ушу 1 жашыбызда дүйнө салган. Мамабыз болсо, мен азыр сүйүнөм. Башка турмушка чыкканына мен аябай ыраазы болом. Себеп дегенде, ал киши да өмүр бою отуруп бир маектешип, чай иче турган адам болуш керек да. Эмнеге эле менин жашоом болуш керек. Ушинтип ойлонушубуз керек да негизичи. Ар бирибиз ойлонот экенбиз, качан өзүбүз турмуш кургандан кийин. Анан бала кезде ошо тайнем аябай жакшы. Мага тайнем эне да болду, ата да болду, ага да болду, эже да болду да. Бүт нерсени ушул аял кишилер үйрөтүп койгон мага. Балам дечи. Эч нерседен жалкоолонбо. Чарчаба. Таза жүр.
ыйманда жүр, уурдаба, эч нерсеге кызыкпа бирөөнүн буюмуна. Адал менен тап, адал менен курсаң тойгуз дечи да. Ошонун баардыгы, бул кеңештердин баардыгы азыркы жашоодогу ар бир кылып аткан мээнеттерибизге ошол түп тамыры десек болот. Эгер мисалы негизи ойлоп коем да, тайнелер чоңойткон балдар жашоодо күчтүү экен. Ооба, чоң аталар менен чоң апа, бирок чоң ата менен чоң апа анчалык эме кылбайт да, көбүрөөк мээрим эркелетип коет. А тайне менен таята болсо бөлөкчө тарбия берет экен. Көп инсандарды көрдүм, ийгиликтүү инсандар да, биздин Кыргызстандын ичинде эле. Көпчүлүгү ошо тайнелеринде чоңойгондор да, баягы 90-жылдын ар жагын баары эле ошентип эле чоңойгонго, биздин өзүбүздүн ата-энелер өздөрүнүн жыргалчылыгы үчүн эле жашаптыр, чынында эле. Чынында эле ошондой да. Анан кийин көп учурда ошо сабырдуулукка тайнем үйрөткөн да. Аябай сабырдуу инсан эле. Жок да болсо дагычы кайгыра турган инсан эмес эле да. Анткени 12 баласы болгон, а киши да жалгыз тарбиялаган да. Таятабыз ошо эрте дүйнөдөн кайтып, менин апам дагы бир такем, ошо мени чоңойткон такем война кезинде калып кеткен да. 12 баласын жалгыз тарбиялаган. Эмне деген айкөлдүк, эмне деген сабырдуулук, эмне деген аракетчил инсан да. Бирөөсүн да бөлгөн эмес, бирөөсүн сен деген эмес, мисалычы. Баарын бир эле мененки депчи. Эне го ошентет, эне. Но ошо 12 бала баары биригип, бир энени карай алабы деген суроо бар да негизичи. Өтө оор маселе да бул. Көп учурда карайсың го мындай. Действительно мен дагы ошо өзүм ата болгондон кийин ошондой көп үй бүлөлүү бала чакасы менен тургандардын карайсың. Бир эне жалгыз туруштук берет. Ата көп учурда чыдабайт экен да. Таштап кетет. Канчалаган мисалы мен жана айтып өткөндөй эле залдын ичинде балдар бар. Бир 40% атасы жок. Ата-энелер апасы келип айтат, агай, ошо эркектин бир акыл насаатыңызды айтып коңуз, атасы жок. Бирөөсү өтүп кеткен, бирөөсү таштап, көбү таштап кеткендер. Жана мен жетелеп жүргөн баланын деле атасы ошондой. Анан канчалык ушунчалык бир адамды чарчатса деле жашоодо бир үмүт бар да, суранып келгенчи. Баягы жардам берип коңуз дейт да. Аял киши кайрылып атса, анан биз эркектер кайсы келбетибизге, кайсы бир нерсебиз үчүн, мисалы ошо бир эркектеп жүрөбүз өзү эсептепчи. Бир балага кеңеш берип, же ошону кичине болсо да колдоп кое албасак, күчтүү болуп туруп. Негизи ушу эркектер көзүнөн жаш чыгарбайт деп айтат. Ошого кандай оюңуз бар? Жаш чыгат. Эркектин жан дүйнөсү сынган кезде жаш чыгат. Сен жашооңдогу эң баалуу адамдар жоготкондо чыгат. Жашоодо сен ушундай бир сынасың, либо эркекти жоготууда бир сынасың. Экинчиси аял киши чыгарат. Аял кишини чыгарган эркектерди аябай көп көрдүм да. Күчтүү болушубуз керек биз. Жоготуу эми эртелүү кечпей келе турган нерсе. Бирок аял кишинин мындай бир аз капризный же бир анча-мынча бир татаалды берип аткан жашоодо көтөрүп коюшубуз бар да. Бирок Аллах Таала сыноону бир жоготуу менен бербесин, бала менен бербесин. Особенно ата-энеге ошо баланы сынап бербесин да. Бизде да ошол дайыма кээ бир учур болгон, менде деле мындай бир кыжалатчылык болчу. Ушунча ийгиликтердин баардыгын жараттым. Ушундай жеттим, Кудайга шүгүр. Ушуну колдоп отурган атам болсо деп да, акыл насаатым айтып турган бир балам деп сүйүнүп турган энем бар, Кудайга шүгүр. Мен дайыма айтам апама: апа, ушунча жыл кыйналдыңыз эми. Мен акыл эсим келди, күчүм жете турган убактамын. Мындан кийинки жашообузда апа дешим да, сиз жакшылыктарга гана сүйүнөсүз. Ошонун көз жашы болот. Алхамдулилла, азыр ошондой. Ар бир ийгилигим болор, мен дароо апама чалам: апа, мынакей дагы бир балаң муну же муну кыйратты, тигини кыйратты деп. Кудайга шүгүр, ар бир бала ата-энеси үчүн ошондой бир көрдөй кармап эле жүрө тургандай болсунчу. Мен ошону да каалайм. Бир кичинекей иш болсо да ошону балаң жазып аткан болсо,
элдин астында жасап берип аткан болсо, бул өтө эне үчүн, ата үчүн өтө бир сыймыктанчу иш экен да, көрүнүш да. Ошондуктан баардыгыбыз жалпылай эле кыргыздын кырандары, кымча бел кыздары энебиз, аталарыбызды боздотпой, ойго салбай ар түрдүү окуялар көрүп атабыз го коомчулукта. Жетишерлик эмеспи эми. Ага да бир кошумча болуп өзүбүздүкүн кошуп салбайлык да. Эне менен ата көтөрө берет, бирок жан дүйнөсү сынап атканын, күнү түнү дубада ыйлап атканын биз билбейбиз да. Ошондуктан эне менен атанын батасы жок, биздин ишибиз жүрбөйт экенин түшүнүп алышыбыз керек. Кээ бир эми бар го эми коомчулукта тилегим көпчүлүк окуялар көп да. Ата энесинин баягы ыраазычылыгын албай эле өзүм кыйратып атам депчи. Өзүң эчтегени кыйрата албайсың, ишенип койгула. Эне менен атанын дубасында биз туруштук берип жашоого келе атабыз. Эне менен атанын күнүгө ошол ойлогонунда биз бекем ден соолукта жүрүп атабыз. Ошону түшүнөлүк. Ошол энең таң эрте туруп, даже ата унутуп калган кезде эне унутпайт да. Сезет жүрөгү менен. Балам деп. Бир окуя болордун астында дайыма билбейм лично менин энем ушундай. Балам абайласаңчы. Что-то могул жакта бирдекени көргөндөй болдум. Түшүнбөйм, монтип атыптырсың деп бир кичине бирдекени намекайт этет да. Бул сактан деген сөз. Ошону алдына ал деген сөз да. Бирок ошол нерседен кийин бир 2-3 күндүн ортосунда бир окуялар болуп турат да. Мен ошондо түшүнгөнмүн да. Эне бул Кудайдын бир мындай айтканда кошумча бир жардамчысы экен да депчи. Ушу айтып атпайсызбы, сыздатып, ата энесин сыздаткан балдар депчи. Биз азыр баягы социалдык тармактарда эле көп болуп атат, тентек кылып жүргөн балдар, ар кайсы ушу машина менен, же көчөдө, же ушундай бир жаман иштерге барып, анан энесин, атасын сыздатып, ошондойду кандай көрөсүз? Анан ошол балдарга спортко берсе өзгөрүлөбү? Кандай дейсиз ошол боюнча? Сөзсүз. Мисалы мындай да, ата эне тарбиялабаган баланы негизи агай тарбиялайт да өзүчө. Мен көп балдар тарбияладым. Кудайга шүгүр, ата эненин ыраазычылыгы абдан көп. Ата энелер келип, агай, балам башкача өзгөрдү. 2-3 айда ушундай жашоо өзгөрүп кетет деген мен түшүнчү эмесмин, билчү эмесмин дегендер. Ыраазычылыктар аябай көп. Спорт оңой. Бирок кээ бир учурда бар. Спорттон ушул бир нерсени үйрөнүп алып туруп, көчөдөн колдонгондор да бар да. Туура айтасыз. Бул спортту жаман көргөзүп салат да. Анан негизи эми мындай, эркек баланы ата тарбиялаганы жакшы экен. Карс курс менен эле чоңойгонубуз жакшы экен да. Мен деле ошондой эле күнүгө эле жан чечет. Байкем себепсиз деле ура берчи. Бирок анын баардыгы мына ушул күндөр болуп атпайбы? Жаман адам болгон жокпуз. Өлүп калган жокпуз, сынып калган жокпуз. Канчалык эркек деген биз деген ит жанбас да, башкыр да болуп келебиз да. Канчалык таяк жеген сайын ошончолук чыңалабыз да. Туура. Мына ошондой эле кылып чоңойтушубуз керек. Анан азыр эмне болуп атат? Коомчулукта. Баягы Союздан кийин мисалы 90 ичиндеги ата энелерибиз да азырчы мына көпчүлүгү. Ушулардын баардыгы биз аябай кордуктар көрүп калдык, ачка ток болдук, жетпей калды. Балдарыбызды действительно жакшы ата энебиз. Сүйүп, урматтап, тим эле жакшы көрүп атабыз. Бул жакшы. Бирок минусун да карап койгула да. Ушинтип сүсүк айта берсек, эртең биз сен эркелетип аткан, сен ойлоп аткан баатыр бала чоңойбу? Чоңойбойт. Баатыр болуш үчүн, күчтүү болуш үчүн, аябай бир мындай бир намыстуу болуш үчүн көчөгө чыгыш керек баланы. Кичине болсо дагы. Кичине эле. Жанагы тедакка кетип калганга чейин эмес. Анан андай балдарга негизи спорт жакшы жардам берет. Спортто анткени эмне? Мен күчтүүмүн дегендер келет да. Өзүн күчтүү сезгендердин баары келет. Анан бири менен атаандашат. Анан өзүн сезип калат. Действительно сен күчтүүсүң, же слабый экенсиң. Ошол жерден эле тастыктап коет. Агай келет деле күрөшкө туруп, давай. 2 раунд. Бокска келсең 2 раунд. Тынчыйсың бат эле. 6 мүнөттө сени ошол жерде өзүңө келдирип коет. Анан мындай болбогула жигиттер. Көрдүңөрбү? Сен кечөөнө күчтүү болуп келдиң эле. Бүгүн алсыз эле турбайсың. Бир баланы ура албай атасың деп коет. Бала ойлонот анан. Көрдүңөрбү? А мисалы үйдөн уруштура албайсың да балаңды. 2 балаңды уруштура аласың. Жок. Бирөөсүн сөз аяйсың. Үстөмдүк кылып койбосун деп. Ошондуктан балдарды спортко берсе, анан жакшы агайларга берсе, тез эле оңолот. Ата энелер кээ бир учурда байкайм, өздөрү ушу жоопкер эркек бала келгенде, атасы жоопкерчиликтен качыш үчүн таштап туруп кеткен учурлар да болот да. Эптеп эле 2 саатка болсо да тынчыраак кетип калайын депчи. Андай болбош керек.
Мен күнүгө ошо элдин балдарын тарбиялап отуруп, аябай бир кыжалат болом да, ойлоно берем да. Могут торпоктор укпай атканда жинин келет. Ушундан көрө жарым саат болсо да өзүм балама акыл айтып отурсам жакшы беле дейм да. Анан үйгө барар мен кеч болсо да балдарыма чалам, уктабай тургула. Азыр барып сүйлөшөбүз деп. Уктабай күтүп отурат. Эмне болду ата? Тынч элеби? Алар эле коркуп отурган болот да. Жок, балам, жакшы эле баары. Просто сен сабагыңды сурайын дедим. Мектебиңде жакшы эле ийгиликтер болуп атат, ушуну угайын деп атам. Сүйлөшүп отуралычы. Сагындым балам десең, мына ошол өтөт да. Бала ушунчалык жакындайт, ушунчалык. Мен кээ бирде жөн эле сурап калдым. Атаңды көрөсүң, апаңды тамашалап койсоң. Ата, сиз деген урушуп, моундай кыйкырып тарбиялабайсыз да дейт. Сиз деген айтып эле, түшүндүрүп эле кыласыз да. Эми кээ бирде косяк болуп калса, камчы менен 2 жол бересиң, жетет ошол. 1 жылга жетет дейт. Мен чоңоюп баратпайм да, чоң балам эми 12-13гө чыгып калдым. Анан кийин ар бир балага атасы ошо жакшы жолду жетелеп жүрүп көргөзүш керек да. Эркекти өстүрөм десең, жетелеш керек. Жүрүп балам тигини кылып койгула, муну кылып койгула. Сиз айтып аткандай эле жанагы бир темага кайрылып кетсек, барчылыкта болуп атат да. Биз эми бардык нерсени жайгаштырып бердик балдарга. Түзүп берип атабыз шартты. Бирок ар жакта ушундай кыйналып аткан дагы үй бүлөлөр бар. Үйдө тамак кенен турган бир учур болгон, мен баламды өзүм эле. Тамак жебейт. Эми ысырап болуп атат. Ачып калат, кычып калат. Анан аябай жиним келет. Катуу тилдеп коеюн дейсиң, өзүң балаң жүрөк чыдабайт. Анан эмне кылыш керек деп ойлоп, анан ага чейин ушинтип бир эжекебиз байланышып калды эле. Үй бүлөм жалгыз энемин. 4 бала бар эле, кичинекей болуп, иштей албай атам, жардам бере аласызбы? Мейли деп анан эсиме келип кетти. Жүр балам эшикке деп. Эшикке чыгып, барып үйгө продукт алып келели. Анан бардык. Балам, эмнени жакшы көрөсүң десем, таттуулардын баарын жакшы көрөм дейт. Ал давай, баарын ал. Көңүлүңө туура эмне кымбатын ал дейм да. Баардыгын алдык, тигини, муну продуктылардын баарын алып алып кетип атабыз. Үйгө кетпей, башка жака кетип баратабыз да. Анан баратсак, ата каяка барабыз дейт. Азыр бир жерге тие кетеличи, иш чыгып калды. Макул деп анан жагы бир конуштарга барып продуктыларды түшүрсөң, үйгө кирип чыгалычы дейм да. Анан туруп, баягы таттуулардын баарын өзүнө деп арнап алган да, көтөрүп, недовольный кирип баратат. Ушундай эле бир 10 квадрат метр жерде 4 баласы менен. Барсак, ушу нанос тийгенге наны да жок экен бечаранычы. Анан кийин мен алып барган нан пандарын баарын ошодон оз тийгизип атат. Ыраазычылык анан сүйлөп, сурап кетип анан. Эшикке чыксам, балам дароо ыйлайт кучакта болуп. Ата дейт, мен түшүндүм баарын. Мен ыраазымын сизге дейт. Сиз бизге жакшы жашоону көргөзүп жашатып аткан турбайсызбы? Бүт нерсени сиз даярдап берип аткан турбайсызбы? Азыркы ыйлайт да, ушунча шолоктоп ыйлады. Жан дүйнөм тим эле сынды, сүйүндү. Балам ушу түшүндү бир нерсени депчи. Мен урушкан жокмун, мен тилдеген жокмун. Болгону мен жетелеп көргөздүм. Азыр өтө бир эме да. Ата качан барабыз деп турат. Кыйналып аткандар барып келелиби? Мен копилкага коюп койдум эле кичине. Бирдекесине жетип калабы дейт. Ошол адатка айландырып алган да. Көргөзүп коюш керек болгону. Мен дайыма айтам, балам, карасаң, бүгүн могу тамак жеп атасың, мынча сомго. Ошону моуну эле жеп, мунусун бияка салып койсоң, бирөөгө жардам берет белек. 100 сом болсо деле бир айына, жумасына 100 сомдон чогулта берчи. Бир айда сен деле бир үйгө жардам берип атпайсыңбы? Ооба ата, болду ошентем деп азыр мына күнүгө эс тарткан сайын колунан келишинче үлгү алганга аракет кылып жүрөт. Үйрөнөйүн мен дагы депчи. Каяка барабыз? Кандай иштерди кылабыз депчи. Ошондуктан ар бирибиз балабызды жетелеп көргөзүп жүрүп үйрөтөлүк. Ошол жакшыраак. Кайрымдуулук иштер кылып атасыз. Кайрымдуулук иш өзүңүздүн ишиңизге таасир берип, жардам берип атабы сиздин оюңуз боюнча? Мен дароо көрөм жогун, ишенесизби? Бул нерсени мен өзүм кыйналып жүргөн учур эле. Анан бир айылдагы мен кичинекей мен мектепти бүтүп аткан кезде 1-класс болуп бир карындашым бар эле. Ошо кошунабыз, тууган болуп калабыз. Ошол мен жетелеп баягы коңгуроон кактырдым эле. 1-класс бүтүп аткан кезде. Анан убакыт карасаңыз бат эле өтүп 11 жыл өтүп кетет. Баягы турмушка чыгат. Анан турмушка чыгып, ошо өзүбүздүн айылда бир жигитке турмушка чыгып, анан кызды болушат. Кызы көзү көрбөй калат да. Анан байкем ушундай
эми сиз эл аралап жүрөсүз, жардам бере аласызбы, бир коомчулукка чыгарып бир тыйынча болуш керек болот дейт да. Ушунчалык ичим ачты. Кечөнкү кичинекей кыз, оюнга тойбогон кыз. Бүгүн турмушта азыр эми жакшы нерсени көрөйүн деп атканда кыйналып жүрөт азыр, армандап жүрөт. Анан портменамды карап, ошондой карасам бир 8700 сом бар болсо керек. Ошонун баардыгын бердим. Аябай жүрөгүм мындай бир эме болду да, ооруду. Бердим, Алланын ыраазычылыгы үчүн, ниети жакшы болуп, буюрса чыгат могуну. Бүтүрөбүз могу нерсе. 1 миллион сомдой керек эле ошондочу. Анан бир видео тартып эме кылдык. Кудайга шүгүр, 3 күндө ал сураган нерсе чыгып берди. А мен ошол күнү сездим, жумушума барып, эми кечинде жумуштан чыгып кетип атам. Билбейм эмнегедир. 45 000 акча менин капчыгымда турат. Мен ошондочу 10 нерселеп берет дегенге мен түшүндүм да. Ошол күндөн тарта мен бул нерселердин баардыгы калбайт. Алланын ыраазычылыгы үчүн көргөзүп да берип, көргөзбөй деле айтпай, тааныбайм, билбейм. Жаңы эле жазат, амел. Ниетти коюп койсуң болду. Ниетти коюп кой, самый главный. Мен көп учурда сезем, жообун бир жумага жетпей көрөм. Действительно. Садака, зекет деген нерсе, зекеттин нерсени аябай көп кылганга үйрөнүшүбүз керек. Садака күнүмдүк жашообузду, күнүмдүк могу кырсыктарыбызды сактайт. Зекет бул өмүрүбүзгө. Ошондуктан көп учурда бергенге аракет кылышыбыз керек экен да. Ниетти коюп, орозуда кенен чыгаргангачы. Өзүмдү нафсы менен күрөшүп атам жыл сайын. Кудайга шүгүр, былтыркы жылдары мындай бир примерно да. Аркы жылга караганда былтыр көбүрөөк, 100 000 көбүрөөк чыгарып койдум эле. Алхамдулилlah шүгүр. Сонун кетип атат. Тияк бияктарыбыз. Кыялым. Эмне үчүн миллиондоп чыгарбашыбыз керек? Жетели биз дагы. Ар бирибиз жетели. Миллиондоп чыгаралы. Ошол нерсеге күнгө Кудайым жеткирсин. Ниетти койсок, аракетибизди токтотпосок, жетебиз баарыбыз. Менде мындай суроо да. Чет өлкөдө жүргөн кыргыздарда көбүнчөсү бирин-бирибизди билмексен болуп, тааныбастык болуп, анан өтүп кетишет экен. Кыйынчылык болуп калса, жардам керек болуп калса, башка улуттар көрсөңүз, ошол эле Кавказды көрсөңүз, бири-бирине чуркап келишет. Сен ким, эмне болду, сага эмне жардам керек деп бири-бирине эметишет. Сиз ушуну кандай көрөсүз? Бул элдин кандай десем, динге берилиш керекпи ушул өзгөргөн үчүн, же тарбия жокпу? Кандай түшүндүрсөк болот ушул нерсеничи? Мен да мигрант болуп, Россиянын 7 шаарында иштеп келдим да. Бул 19, 20, 21 жаштарымда да барып келип иштеп. Мындай нерсе болот. Биз элбиз, биз негизи өтө ынтымактуубуз негизи. Болгону бири-бирибизден тажап кетебиз. Себеп мындай да азыр Россияга мурда биздин ата-энелерибиз кеткенде, тим эле бир согушка кеткенде эл агап тосуп алсаң, укмуш тосуп алып жүрөбүз беле. Азыр Москвага эмне? Айылга барып келгендей барып келебиз, туурабы? 4 саатка учуп барасың, айылга 7 саатта жетесиң, туурабы? Андан жакын болуп атпайбы, мисалычы? Анан бул нерседен да көпчүлүк болуп калган үчүн. Мурда болсо бир кыргызды көрүп, башка чет өлкөдөн бир кыргызды көрсөң, сүйүнчүлүк бир туугандай болуп. Анткени баары үйдө болчу да. Азыр болсо баары сыртта. Күнүмдүк ошол жакта деле Кыргызстанда эле жашоо. Анан бири-бирин тажатат. Бири-бирин жаман окуяларын көрөт. Ошол эле нерсе. А так мындай бир нерсе ынтымактуу көп иштерди көрдүм. Мисалы мен жеке ошол жактан иштеп жүргөн кезде бир окуя болуп калды. Бир туура эмес нерселер. Адам катачылыгы жок адам болбойт го. Бир жаш бала экен, катачылык кетирип алган экен. Аны урабыз, согобуз деп калды. Жалпылай баарыбыз чогулганбыз. 200-300 бардык эле. Алар чогулушту. Ортодон келди анан. Эми чече турган кишилер отуруп мындай кылып, мындай кылбасын, эскертүү берелик. Кийин боло турган болсо силерге сөз кылып, акырын эле чечилип кетти. Өзүбүздөн эле. Анан мындай кайдыгерлик карап койбошубуз керек да. Антейин десең, мен кайдыгерликти көргөн мындай эркектерди, кыргыздарды көрө элекмин да. Кудайга шүгүр. Билбейм, лично мен чет өлкөгө чыккан сайын сыртта кыргыздардын баардыгы ушунчалык бир тууганын көргөндөй сүйүнөт. Эмнегедир аябай ыраазы болом. Мен чет жакта жүргөндөргө мээнетин баалайм. Чет жака чыгып келгенден кийин өлкөнүн кадыр баркын бөлөкчө сезесиң. Ал адамдар башкача сезишет. Бирок арабызда дагы ошолорду жакшы инсандарды жаман көргөзүп койгон адамдар да бар. Жок эмес. Мына ошолордун айынан ушундай ойдо калып кетип атабыз да. Мисалы, Америка Кошмо Штаттарына айтып көрөлүк.
мисалы Чикагода мен досторум аябай көп. Анан сиздин ойдо дагы дал ошол жигит айткан да. Мына моголар келип алышат деди да. Ушунчалык жаман акыбалга калтырып атат биздин элди деди да. Анткени бир моментте мигранттар тим эле агылып барды да. Алар көпчүлүгү Москвадан баргандар. Москвада согуш, баягы Россияда согуш башталып, качкандардын баары тияка через Мексикага кирип барышты. Ошолордун баардыгы Москвада кылып жүргөн адаттарын баарын Америкада көргөздү. Анан бүт эл кыргыз деген аттуу баштын жаман көргөзүп салды да. Орто Азиядагы эле ага кошулуп, бул кошунабыз, тиги кошунабыз барат. Бүт баардыгы бирдей жабыла да. Анткени көнгөн адат калбайт экен да. Бияктан кылганын тияктан да кылып атышат. Ушул жаман болду. Анан мисалы эми жакшы иштерди кылып аткан инсандарды билбейм, көрүп эле атам, көрүп эле жүрөм. Чет өлкөдө деле, үйдө деле тим эле астынан чыга алып, тим эле жакшы сый урматын көргөзгөнгө даяр бардыгы эле. Болгону бардык адамдар жаман эмес. Бир-эки адам болот, бүт баарын жаман көргөзгөн. Ошол адамдарды токтотуш керек да. Мисалы эми мындай Instagram баракчаларыбыз тиги булар карап көрөлүк да. Жанагы жакта деле байгелерибиз жаман абалдарды көргөзүп атпайбы? Анан мен аябай кыжалат болом да ошолорду карап туруп. Эми бир эркекке бир акча табыш үчүн, дүйнө табыш үчүн ушунчанын баарын кыла бериш керекпи дейм да. Бул сыфатыбызды жоготуп атпайлыкпы? Жөн эле коюш керек эле да ушунун баарынчы. Адал эле бир оор көтөрсөң дагы, жерден бир жүк көтөрсөң дагы жөн эле адалдап эле бир жакшыраак жагынан кылса болбойбу? Эртең аны карап турган анын тукуму эмне болот? Эртең анын неберелери кандай ойду айтат? Кыздары болсочу. Эшектин сүтүн ичтиң беле, же болбосо тигиндей болдуң беле, жанагындай жаман ыфылас нерселерди көргөзтүп, анын жет атасына чейин айта берет. Жаман жагын. Бул жакшы болуп калбайт да. Мына ушундай адаттардан, ушундай жаман сыфаттарды алып эле койсок деген да, намыстуу болбойлукпу, бекем болбойлукпу деген ойда булчу. Да кайрадан ойгонбойлукпу жигиттердин баардыгычы. Ошондо бизди да сый урмат менен карай турган айымдарыбыз көбөйөт да. Биз өзүбүздүн чыныгы милдеттерибизди бошотуп чыгардык, колдон чыгарып жибердик да. Жүктөп берип койдук айымдарга. Анан үйдө баягыдай эле жатсаң, диванда эле жатат дегендер бар да. Жатат. Канча жатасың эми? Канча жатасың? Үйгө киргиң келбейт го. Иш толтура го, бүтпөй атса. Шашылып жүрөбүз баарыбыз. Сизге келип алып, дальше бир иш кылалы деп кетип баратабыз го. Ошондуктан мындай бекемирээк болушубуз керек да. Россияда 7 жыл болдум дедиңизби? 7 айдай болду. 7 айдай. Аяк барганда эле бирок спортту таштаган жоксуз да? Жок. Ушул күндөр мен үчүн аябай. Аябай Нурдөлөт деген байкебиз бар. Куда болот. Аябай айтат. До сих пор аябай жакшы көрөт мени. Кудабыз. Сен вообще көкпөт баласың дей берет да. 10 саат, 12 саат стройкада иштейт элек да. Мен айтчым, байкелерим, мен колуман келбейт бир нерсени деди, шпаклевканы тарт десең, колуман келбейт сөзүн ачыгы. Бирок мен силердин убактыңарды утуп бере турган нерселер жасап берейин дечи элем да. Биз 10-этажда, 9-этажда баягы эмелерди алып каласың эми, заказ алып каласың. Мен айтат элем, 1-этажга келген жүктөрдү мен чыгара берейин. Буга деле баарыбыздын убактыбыз кетип атпайлыкпы? Мен чыгара берейин, силер ишти кыла бергиле дечим да. Күчүн мен кылайын, силер болсо жоопкерчилигин өзүңөр ала бересиңер дечим. Ошентип мен акыры бияка качып кетчим. Анан машыгуулар, жумуштардын баары бүтөт да. Бүткөндөн кийин анан чарчашат. Баарыбыз чарчайбыз чын эле. Бирок мен спорт болгон сүйүм өчпөйт да. Жүргүлө ким залга барат дейт элем да. Анан жана байке эле мен барам дейт. Экөөбүз барабыз. Ал 1-2 кылгандан кийин чарчап калат баягы. Мен 2 саат кылмайынча, 3 саат кылмайынча кетип жүрмөсүн да. Эч качан кайсында болбосун, зоодо бол, тоодо бол, сайда бол, айырмасы жок. Спорттун өзүнүн дисциплинасы бар. Будан чыкпаш керек да. Чыга турган болсоң, сен артка кете баштайсың. Көп жолу мындай кырсыктап травма алдым. Үзүлбөгөн жер калбады бу денемде. Белимен 8 жолу үзүлдү. Бутум артынан 6 жолу үзүлдү, астынан 3 жолу үзүлдү. Трицепс деп коет, лопатка, канаттарым үзүлдү мындай. Кайра эле айыгып эле баштай бересиң. Өжөрлүк болуш керек да. Антпесең ийгилик жаралыш оңой бул жакта. Азыр коомдо бизде бир жаман бир нерселерди угуп калат да өзгөрүп калатабыз. Аял кишилерди эркектер сабап, же балдарды сабап, ошол видео тарап, соц тармактарга элдин баары нааразы болуп, жаман болуп,
аял кишилерди чачынан жулуп алып же өлтүргөнгө чейин бар. Ошол боюнча кандай ой пикириңизди айтып бере аласыз? Аябай эле мындай өкүнүчтүү эле нерселер, чынында эле өкүнүчтүү. Аял кишилерди айтып өткөндөй эле биз эркектер көп учурда ушундай бир милдеттерибизди толук аткара албай калгандан кийин да бунун баардыгычы. Толук дегенде кандай? Эми жоопкерчилик биздин мойнубузда. Ошол жубайды алып атканда, никелешип атканда эмнеде кантип бердик эле. Эмнеге бүгүн аткарбай атабыз аны? Мына ушудан башталып атат да. Ал деле ошондой сүйлөйт да аял киши деле. Ай сен деген кыйратам дебедиң беле. Бүгүн сен кыйратпай жатасың үйдө. Турбайсыңбы? Кошуналар уже алдыга 10 шаг алдыга жылдып кетти. Биз баягы эле таз кейпибиз менен отурабыз. Кыймылдабайлыкпы, өспөйлүкпү дегенде баштайбыз да биз эркектер. Ошондой болгуң келип атат. Болобу анда. Анан аял кишинде экинчи сөз чыгат. Сабырдуулук жок. Мына ушуну жоготтук. Сабырдуулукту. Азыр коомчулукта мындай мен эми аял кишилер менен көп иш алып барам да. Ушундай сөз угат, менин намысым өрттөнүп кетет да. Кандай сөз? Эркектерди ыйлатып албайлы деп атабыз дейт да. Унчукпай коем мен дейт да. Көрдүңүзбү? Түтөп кетесиң кадимкидейчи. Эркектерди ушинтип айтат да аял кишилер. Биз ызылдатып ыйлатып албайлык деп коркобуз дейт. Одан кийин каяка барышыбыз керек? Намысың болсо дальше өлүп ал дейт. Ошондуктан айтып аткан ызылдаганым ушул да. Бекем бололучу, сабырдуу бололук. Ушу айтып аткан жөн эле кетип аткан нерсе да, жол талашабыз. Эми өткөрүп коеюн аял киши. Бир очередте бир жерге турабыз, бир жерге барып бир документ бүтүргөнү барасың. Алдыңан бир аял киши өтүп кетейин десе, жана жерде чаңдатып кыйкырган эркектер көп. Бул сабырдуулуктун жоктугу болуп атпайбы? Сабырдуулук жок эч кандай. Акырын эле карындаш, биз деле күтүп атабыз. Сизде аябай маселе катуу болуп атабы? Деп кой, көңүл үчүн. Чыдап кой, ошондо дагы жиниң келип атат ооба. Бирок ушинтип сурап койсоң, ал уялганыңа артыңа өтөт. Эшикти ачып берип эмес, эшикти бизге ачып бере турган күндөр келип калып турат. Джентльмендик сыфатыбызды өлүптүр бизде. Туура айтасыз. Көрүп атабыз да, көрүп. Анын эркек дегенде жалпылай керебиз да, бардыгына. Баарыбыз керебиз да. Андан кийин бул нерселерди коомчулуктан көрүп жанагынтип аябай жаман окуяларды көргөндө албетте жаның сыздайт. Алла бирөөнүн кызы 9 айга көтөргөн бирөөнүн кызы ушуну мээнет кылып окутту эле, мээнет кылып тарбиялады эле. Жакшы үмүт менен сага колуңа тапшырды эле. Жакшы жашоо болот ошо колунан келет ушу күйүп алган деп. Этегинде анан кийин гүлдөтүп барбайбы, анан өлүгүн жеткирип барып атышат. Андайларды эле көрүп атпайлыкпы? Өтө бир ичим ачышат да аябай. Муну түзөлүшүбүз керек жалпылай. Муунду тарбиялаш керек. Өзүбүз эми көргөнүн көрдүк. Өзүбүз кайталабайлык ар бирибиз. Анан балдарыбызга кайталатпайлы жаман нерселерди. Мына ошондо эле оңолуп кетсек болот. Ар бир спортсменде айлары үйрөтүп атканда сөз түрдө айтат. Ушул залдан үйрөнгөн нерсени көчөдөн колдонбо. Ооба. Бул кандай десем, бул правиланы бул уже бүт жактан колдонуп, любой спортсмен билет ал нерсени. Бирок мындайда сиз мындай бирөө менен ачууланып, жинденип, жол талашып кеткен моменттер болуп кетет, же бир жаман сөз айтып кетет, сиздин келинчегиңизге жаман сөз айтып койгон, ошондой моментте сиздин күчүңүз менен, ушу спорттун маршап аткан эмеңиз менен кантип чыдайсыз? Мен көп жолу чыдайм. Күнүгө сөгөт мени. Анан машинанын эки баягы күскүлөрүн тиги терезелерин эки жагын караңгылатып алгам. Сөгө бер мени дейм. Мен мындай ойлоном да. Азыр дейм. Ушул бир алсыз адамга бир 10 секунд чыдап койсом, мен тынч эле кетем дейм да. Эгер терезени ачып эле жооп бере турган болсок, этеги жаман менен бүтөтүн билем да. Анан чөнтөгүмөн бир 2000, 3000, 5000 доллар чыгып баратканын элестетем да. Анткени бир шапалак ошого барабар болуп калды азыр. Туура айтасыз. Анан кийин не деп чыгат? Келдибек Атайбеков алсыз эмени күчүнө таянып уруп коюптур деген сөз мен жаманаттуу болом. Ошону жолой коеюн дейм да, дальше кете берем. Ошол эле сабырдуулук. Көп жолу, күнүгө болот, ишенесизби? Аябай сөгөт, анан кийин акырын терезени түшүрүп, болду эми сабыр карма. Барар жерибиз бир эле го. Менден 1 мүнөт эрте барасың, же мен сенден кечирээк жетем.
десең, байке сиз бер, мен болбосом деле башка бирөө болсо деле анте бербечи. Акырын терезеден жабып кетип калдым. Бирде ушундай бир таксир да, жол талашып калдык. Мен эми өткөрүп коесузбу деген, баягы жандырып атам, машинага барат. Такси айдайт экен анан. Берип аткан экен десем, ал агысып калган окшойт да. Мен берип атканын күтүп турганынан кетсем, мындан менен чыгып келип эле таксирим ашатты мени болушунча. Кайра бул жолго өтүп анан кийин экинчи жолго өтүп алып, экөөбүз мындай капталга туруп калдык да, анан артында клиенти бар экен. Мен бир эле сөз айттым. Таксир дедим. Сакал бар, допуну кийип алган. Аябай жаман сөздөр менен айтып берди да. Акырын терезени түшүрүп айттым. Таксир, ыйман ушуну үйрөтөбү сизге? Же сиз бизге ушуну айтып үйрөтүп атасызбы азыр? Дум чыгып калды жаманчы. Экинчи сөз болгон жок. Арттагы эжеке күлүп берди. Ал андан бетер дум чыкты. Башка эчтеке деген жокмун. Аны менен жооп кайтарган жокмун. Болгон эки сөз. Анткени уяттуу адамга мен ошол кишини таксирда уяттуу экен деп кабыл алдым да. Ыраазы болдум. Ал уялгандан дум чыкты алчы. Дальше жооп бергенге мүмкүнчүлүк болбоду да. Же корккондон. Мен эми коркутайын деген жокмун да, акырын карап эле таксир дедим. Эле жөнөкөй сөз менен. Ыйман ушуну үйрөтөбү? Сөгүнбөй эле акырын айтсаңыз деле болот. Сиз деле биз деле экөөбүз бир эле жолдо отурабыз. Жанат чогуу кетебиз. Же мен артымда, же мен сиздин артыңызда өтөм азыр. Болгон ошол эле. Аралыгы 5 секунд. Сиз коркут деп айтканын мен эстеп үмүт атпайм эмне үчүн айтып атат деп. Мен кээ бирде келинчегим машинасына айдап калам, кичинекей мал элтрашка. Анан отуруп калам. Отургандан кийин аякта аял деген знагы бар. Бүт баарын как положено айдайбыз. Айдаганда сөзсүз түрдө бирөө келип кысат, бирөө урушат, бирөө дагы бир нерсе дейт. Анан мен терезени түшүрүп айтканда эле анан башкача болуп калышат да. Анан башкача мамиле болуп калат, уже сый мамиле болуп калат. Кечиресиз мен өттү, айкой калып турман дейт. Анан ошон үчүн айтып атпайбызбы, сизди көрүп алып, может быть, сиз баягы машыгыңызды, баягы салмагыңызды көрүп алып туруп жүрөгү өчүп кетти, ошон үчүн унчукпай калды дегендей ой болуп атпайбызбы? Эми кээ бирлер бар, андайлар деле болот. Мен спорт деген бизди ушундай кылып тарбиялайт да. Бирөөгө үстөмдүк кылуудан алыс болгула дейт да. Чыныгы күчтүү спортчулар мындай жолду каалабайт. Жаман. Жана чала спорттиктер бар да. Ошолор кичине бир залга барып, бир ай, мисалы бокска барып, колун лапа 17 жолу уруп алышат да, көчө ар кимге колдон көргүзгөн. Кичине күрөшкө барып, случайно настоящий спортсмендердин кулактары сынбайт деле. Туура айтасыз. Ал жанагы чала билбегендер, улагын ысытпай чыгып алгандар кулактары сынат да көп учурдачы. Же атай. Анан ошолордун баардыгы көчөгө чыгып алып, жаман нерселердин баарын көргөзөт да. Анан жакшы спортчуларды курулай жаман сөзгө калтырат да. Жоломан урушканын көрдүңүзбү? Жок. Ак жолдукун урушканын уктуңузбу беле? Жок. Же Дмитрий Бивол көчөдөн урушат деп уктуңарбы? Жок. Баардыгы эле көчөдөн урушпайт. Наоборот, кой дейт, жамандыктан алыс болоюн. Биз максатыбыз аякта эмес, бирөөнү уруп согуп же болбосо үстөмдүк кылууда эмес. Биздин максатыбыз ушу жалпылай кыргыз элинин намысын коргоп дүйнөдө чыгаруу. Мына биздин максатыбыз ошол жакта. Мына биздин намысыбыз ошол жерде ийилет, же бир күнү сүйүнөт да. Көчөдөн биз могу күчүбүздү салсак, сиз айткандай каждый экисин ыйлатпайлыкпы биз. Эртең барып ал үстөмдүктүн эртеси эле тиги темир тор артында күндөрдө. Ошону ойлоносуң да. Ошондуктан айтып аткан себеби, мына ушул жерден билим да керек да. Ошол жерден ойлоносуң. Мага бул жашоо керекпи же монусу керекпи? Тандоо жоңгоң эле. Бияка барсаң тиге барат экенсиң. Жоо жакын эле экен да. Муну барсаң кыйналасың, бирок акыры жакшылыгың бар. Өзүңүз ушундай бир форманы сакташ үчүн кандай режимдерди кармайсыз? Бир нерсени мисалы жебеш керек же мындай кылыш керек дегендей. Анткени ушундай массаны кармаштаа бир оңой болбосо керек. Өтө кыйын. Көп жакшы күндөрдөн калып кетесиң. Жакшы учурларды өткөргөнгө туура келет. Карап отуруп өткөрчү элем го. Бодибилдинг деген спорттун түрү менен машыгып жүргөндө ал жакта ошо мелдешке даярданган учурларда баягы өзүңдүн организмден таттууну, тузду, майлуу жана ашыкча нерселердин баардыгын аласың да денеңе. 90 күн убакыт бересиң да. 90 күн бир 9 жылдайга барабар да өзүчү. Ошол учурларда 3 туулган күнүм өткөрдүм. Тортту карайт элем. Жыттап кайра салып коет элем. Шунчалык да өзүм да таттууну жакшы көрөм да анан. Шунчалык түшүңө кирип чыгат да. Күнү түнү түшүңө кирет. Бул өтө кыйын спорттун түрү да, бодибилдинг дегенчи.
Анткени ар бир болчонго майни берилет. Бул жерден баягы ашыкча май кеттиби депчи. Мен азыр 13 жыл болуп калды. Майлуу тамак жебейм. Көнүп калган да организм. Анан көп жебейм. Көп эми жакшылыктарга барсаң баягы аксакалдар, илгерки балбандардай көрүшөт. Балбан келиптир, кел тамактан деп 1-5-6 порцион коюп коет. Кичинеден ости болуп чогулуп кетип каласың. Эмне жебей коюң деп таарынышат анан. Жок, аксакал, бизде ушундай. Илгерки балбан эмеспиз биз. Азыркы замандын балбандары ушундай. Кичине эле жейбизбиз десең күлөт да. Аятаңы азырайын балдар дешип. Биздин убакта койдун этин жарым жесе элек дешипчи. Бизде болсо бир кабырганы жарым жей алып бүтүрө албайбыз азыр дейсиң. Ошондой өтө кызыктуучулар көп болот. Негизи кыйын. 60 күн туз жок, суу жок дедим, тиги таттуу жок өткөргөн учурларым болгон. Денең ушунчалык сагынат. Ошондо мен бир учурду сезгем. Бирде саналуу күндөр калды мелдешке. Анан 20 килограмм салмак кетирдим денемен 60 күн ичинде. Анан могу сезгем, карышкырлар бар го, карышкырлар. Жактан километрден келет да. Мен калп айтпайын, ошондо Некрасов көчөсүнө чыгып келаткам. Ошонун өйдөрөгүндө набайгана бар эле. А мен болсо ылдый жактан чыгып келатам да, Московскийден. Жыты урду ошакачы. Ушунчалык бир рахат менен жыттап келатам да, анан жанына келип, набайгананын жанына келдим. Кебете кеткен, форма жакшы баягы, уже даяр бута турган формада анан. Кебетем кетип арыктап, көзүм эле аңтарылып калган анан. Нанды келип, арыйксың, жүдөп калган, бет кирип кеткен. Анан нанды кармадым да, сураган да жокмун. Просто көзүм түшүп калды нанга да. Кармап. Баягы тоскоол болсо пакетти алып, алат окшойт деп ойлогонго байке. Алдым да, ушундай жыттап, ырахатка батып атам да. Турсам, мен карап туруп, "Ой балам" дейт. "Не курсаң ачтыбы" дейт да. Курсам, "Акчаң жокпу" дейт. "Жок болсо жей бер балам, жей бер. Курсаң ачкан окшойт, аябай арыктап кетипсиң." Сүйлөп атат байке, угуп атам. Жыттап атам ушуну. Могу мээни сергитиш керек болуп атат да. Анан аябай кылып турам. Акырын кайра коюп, байкеден рахмат, акчам деле бар. Мен спортсменмин. 60 күндөн бери нан жей элекмин, туз жей элекмин, мындай туздуу тамак жей элекмин. Организм аябай мындай түшүндүрүп берсең, билбейм ай. Ооруп кетпеди сенге тең көрүп. Акчасы да жок окшоп экенин ойлоп калбадымбы дейт да. Айкөлдүгүн карасаң, баардыгын береш эмес. Ошондуктан мындай нерселерден өтөбүз. Көп учурда өтөт. Баары өтүшөт. Азыр деле окуучу балдарым ушундай даярданып калганда план коем. Койгондо ар бир ай сайын убактыларын айтып берем, эмне болот. Биринчи ай жакшы өткөрөсүң дейм. Экинчи айда уже срыв башталат. Нервсиң, үйдө калчы кулчтун баары башталат. Ага жол бербе. Балаңдын күлүп атканы жакпай калат. Аялың тамашалап атса, бу да жакпай калат. Аны көтөр деп айтам да. Ооба деп эле кетишет, бирок жартылап кайра келип калышат. Настроение болушу эмне болду десең, мондой болуп кетти. А мен сага эскертпедим беле. Сен өткөрүп алган турбайсың бар. Аны эчтеке болбойт. Аны түшүнөт, кийин түшүндүрүп коебуз. Ар бир нерседен өтөсүң. Бул бүт өтө турган этаптар да. Жанагы эле чоң күрөшчү балдарыбыз деле бир түндө ушу салмак кетирүүдө өтө катуу катачылык кетирет да биздин спортчуларчы. 10 күн калганда бир 10-15 килограмм салмак кетирем дешет да. Ойлонуш керек да. Сенин организм деген бул оюнчук нерсе эмес да. Өздөрүнүн ошо почкаларын, бөйрөктөрүн отургузуп алат. Жолосо жүрөгүнүн согушу жай болуп калат. Анан дальше судорога кармап, жүрөк да кармап кете берет анан. Көп учурлар болгон. Көп спортчулар өлүп кеткен ушудан. Кылдатык менен кылыш керек бул нерсеничи. Буга дагы ошо тажрыйба керек да, билим керек бул. Бунун билими жок, бул өтө кыйын нерсе. Ошондуктан бардык нерселерди акырындан кылыш керек. Жөнөкөй адам ушул мындай ашыкча салмак болбош үчүн эми монтип бардык нан пандан айлап подкаст кылбаса да эмне кылыш керек? Ашыкча мындай салмак болуп кетпеш үчүн. Коомчулукка жөнөкөй эле кеңеш. 3 эле функция бар. Туура тамактанасыз. Эми майлуу жебеңиз көп. Нандарды жебеңиз, таттууну жана газировканы жебейсиз. Туура тамактанасыз. Көбүрөөк басасыз. Өз учурунда уктайсыз. Болду. Жүрө бербеш керек. Биздикилер эмне азыр? 12-1-2. Гормондор өзүнөн өзү калыбына келе турган убакта биз телефон көрүп, кино көрүп отурабыз. Же бир тикток чукулаган болчу. Болду, өлдү бул организм. Эс ала албайт ал. Эртеси эмнеден баары башталат? Уктабасаң.
раздраженность башталат. Кыжалатсың. Акыл тунук болбой калат. Денең тим эле бир ызыктай эле боло берет. Оюң бир орунда эмес. Жанагынтип туура тамактануу дегенде ашыкча салмактуу болуп кетиши оңой эле да. Мисалы, отурабыз дагы кечинде жейбиз да кыргыздар. Эмнеге эртең эмес, эмнеге түштөн кийин эмес. Жатарда организм деген ашказан 3 бөлүккө бөлүп жүрүшүбүз керек да ошо. Пайгамбарыбыз деле айтат да, 3 бөлүккө бөлгүлө, бирөөсүн сууга, бирөөсүн тамакка, бирөөсүн уйку, дем алганга. Вот ошондой болуп, жеңилирээк жеп жатсак, батыраак уктайбыз, эртең менен сергип турабыз. Организм калыбында. Көбүрөөк басыш керек. Азыр сиз үйүңүздөн жөө келдиңизби? Жок, транспорт менен келип атпайсызбы? Үйдөн чыгып, жерге жеткенге чейин, жумушка жеткенге чейин кыйын болсо 500 метр басасыз. 600 метр. Болду. Айылдагы адамдар карап көрсөңүздөр. Айылда семирген адамдар. Баягы илгери айтчу элек го, булар байлар да деп. Жетишерлик жашоодо жашагандар. А шаарда болсо, бүт бар эле бай экен анда. Азыркы учурда статистиканы карап көрсөк, 80% адам ашыкча салмак менен кыйналып келет экен. Ашыкча салмак менен ушунчалык. Бул баары көйгөй да. Бул проблема. Бул алдыда боло турган серьезный оору. Америкадан көрчү элек, Европадан. Бирок азыр өзүбүздүн жашоодо 200-300 килограммдык кишилер биздин жашоосо жүрбөйбү. Мисалы азыр меники мына залга келип атат, азыр бир кызы карындашыбыз келди, 156 килограмм. 3 адамдын салмагы аял кишиге. Жашы канча да? 29-да. Нарктасы болобу ошондой? Арктап атат. Бир айда уже 20 килограмм кетирип койду уже. Мага 5 ай берип турсаңыз, эртең сиз чогуу келип интервью бересиз буюрса. Буюрса. Иншалла. Буюрса. Кылса болот. Көпчүлүгү билбестиктин катачылыгы. Но билген адам менен жакшы иш алып бара турган болсоң, кайра эле калыбыңа келтире аласың. Оңой эле. Кемчиликсиз адам болбойт дейт. Мен деле ал карындашыма айтып отурам. 29 жыл сен катачылык кетирипсиң. 1 жыл өзүңө оңдоого убакыт берчи. Калган өмүрүңдү Кудайга шүгүр жакшы өткөрөсүң. Сиз негизи мен бир нерсе таң калам да, спорт менен машыгып атканда, мен да өзүм спорт менен машыгам. Мен бокс менен занимайсызтем да. Бир жакка барсаңыз кыйналасыз. Билбейм, мен мындай тамак жагынан кыйналам да. Конок барсаңыз сөзсүз түрдө майлуу тамак, сөзсүз түрдө куурулган тамактар, сөзсүз түрдө майонез же дагы бир нерселер кошулган. Анан көп болсо бир эле тарелкама бадыраң менен эле помидор. Болду, калган эчтеке жок. Жей албайсыз, аны жесеңиз ачкы болосуз. Тренировкадан кийин ачкы болосуз сөзсүз түрдө. А сиз ошондой учурларда кандай кылып атасыз? И ошо эле сиздин учениктериңиз, сиздин баягы окуучуларыңыз, ошолорго сиз кантип ошону контролдойсуз? Туура кармаган кандай совет бересиз? Мисалы, эми бир окуучулар менен биргеликте уюштура турган болсок, окуучулардын баардыгы билишет. Өзүбүздүн организмди биз билебиз да. Ошого жараша дасторкон даярдашат. Бул жепжеңил маселе. Анан эгер мени чыгара турган болсо, мени билишет. Бул спортчу. Бул баарын эле жей бербейт, иче бербейт дейт. Ошого жараша мисалы, сиз кола ичишиңиз мүмкүн, туурабы? А мени ичпесин билет дагы, ошонун ордуна компот коет. Же суу коюп коет. Майлуу тамак жазышпайт көп учурда. Мисалы, көп учурга барганда ошондой эле окуяга мен туш болом. Сиз айткандай эле, эми бардык жери бирдей болгон, майлуу сайлуу болгон, жебей койбойсуң, жейсиң. Бирок сиздер барганда ошону бирөөнү эле алып туруп, до конца түгөтүп атпайсыңарбы? Ал жерде канча түркөн түскөн тамак бар. Бирден жесең деле тоет ашказан. Мына көрдүңөр, ушинтип албай айтпайбызбы? Жок. Эми ошо күндөн башка күн жок калгандай эле биз нафысты менен күрөшө албайбыз да. Мен биринчи той ашка барганда ушундай эле отуруп жейм, нормально салатын жеп алам. Жеңил тамагын ичип алам, шорпосун ичип алам. Бир-эки баягы фруктыларынан жеп алам. Анан этегине келип бир стакан компот ичем, болду, алхамдулилла. Беришим берет, акырын жашаганыбыз кетип калат. Аягына чейин эмес го, аягына чейин. Аягына чейин болгондо болот да монун баары. Анда тойго барганда болуп калып атпайсызбы? Иә. Ашыгы менен же. Ооба. Баардыгы эле ысырапчылыкта. Тойго барганда эми максатыбыз ошол адамды ким болсо делечи, досубуз, тууганыбыз болобу, жакыныбыз болобу, ошол адамды колдоо максатында барабыз да. Ооба, колдоп отуруп беришибиз дагы шарт. Кээ бир учурда болсо ниетти жакшы коюп коюш керек. Мен азыр адатка айландырып атам ушундай. Жөн эле мындай берчиңди
көңіліңен кылып, 2 есе бергенге, 3 есе бергенге, атын жазбай эле жана концерттер берген, мындайды берип коеюн атам да. Ушундай адат кылып атам. Себеби эртең бир күнү мен жакшылык кыла турган болсом, ага да бир адат кылайын деп атам. Чек жетип конвертке жазып чыгарам. Эч кандай кошумчасыз өзүңүз келесиз. Келип, көңүл ачып, жакшы батаңды берип кетесиң. Ага эчтекен кереги жок депчи. Ошол кезде жанагы адамдын жүрөгү башкача мээрим менен элжирип турган келет да. Анан берген батасын уксаңар ошондо. Анан жыйынтыгын көргүлө анан 1 ай, 2 айдын ичинде. Жанагы киши бата берип атканын элестетип келем. Батасы чын жүрөктөн чыгат. А биз болсо эл эмне дейт деген жашоомен жашайбыз. Эл ар түрдөн сүйлөйт. Сен ийгилик жаратып атсаң да, сен берип атсаң да, бербей атсаң да сүйлөй берет. Мен билем да. Мен алымо жумуштан аябай көп нерсени үйрөндүм да, тажрыйба алып. 1000 жакшылык кылып, 1 катачылык кетирип алсаң, сен жамандап таштайт го. Ошондон кийин акырын эле өзүмдүкүн кыла берейин дейсиң да. Өзүм позициямен кете берейин деп. Ар ким оюна токтоло бере турган болсок, биз кыла турган максаттарыбыз жолдо калып калышы мүмкүн. Биз койгон максаттарыбыз калып кетет. Ошондо өзүң максатыңды көздөй көкпет болуп иш кылыш керек да. Азыркы спортчулардын арасынан Роналдунун позициясын аябай баалайм да. Канчалай миллиарддаган адам критика берет, миллиондор, 100 миллиондор бар. Жалгыз туруштук берип атат, жигит экен да. Мусулман болбосо да сыфаты мусулмандардай го. Өзүчү жүргөн турганы, ден соолук боюнча эми бизге үлгү болчу жигит да. Действительно. Өтө катуу мындай үлгү болчу жигит. Андай жашай албайбыз биз. Бир дагы адам жашай албайт. Туура. Өтө кыйын. Мындай адамдар 1-2 эле болот. 100 миллиондон 1-2 эле болот. Өтө кыйын. Сиздин проектиңиз могу Казакстанда блогеринг проекти бар го, ошол менен айырмачылыгы барбы? Айырмачылыгы бар. Айырмачылыгы бар. Анын бюджети чоң, бизде жок. Биз да аракет кылып көргөнбүз. Эми биздин элде ушул экен, мындай колдой албайт экенбиз. А мен жалгыз жананча кишини багып, жананча кишини баягы кылыш өтө оор да. Мен дайыма айтып келем бул нерсени. Эгер колдоо болгон болсо, мындан чоң идеялар бар. Мындан чоң жакшылыктар күтүп атат бизди. Бирде ушундай ал жигит деле ушинтип баштаган, 22-жылы баштаган ал делечи. А мен бул проектти 19-жылы баштагам да. Анан карантинге туш келип калдык, бул нерсе аксап калды. 21-жылы башталган ал жигит. 22-синде ишке аша баштады. Бир моментте ал счет ачкан. Көрөбүз да, бири-бирибиздикин көрөбүз, ким кандай иш кылып атат. Дүйнөнүн баарын карап, интернеттен карап отурбайлыкпы. Ал деле меникин көрүп жүрчү мурда. Анан ошо счет ачты. Счет ачканда бир моментте бир $100,000 жакын казак эли чогултуп берди да. Эгер ушундай проект болуп атса депчи. Анан, конечно, бюджет болсо дароо ишке ашат да бул нерсе. Менде деле азыр бирөө келип туруп $10,000 берсинчи, мындай элечи, мындай. Эртең эле сонун ишке аша турган чоң нерселер бар. Бул деле келип аксап калып атпайбы? Келип ошо финансы маселесине келип такалып калып атат. А мен болсо эми азыр кылып аткан нерсем өзүм чөнтөгүмөн кылып атам азыр. Өзүм чөнтөгүмөн. Эми кээ бирде адамдар берип калат. Эми ал деле 1 айлык тамагына берип калышы мүмкүн. Спонсор жок. Спонсор жок. Мен азыр жанагы кызды карап атам, азыр 1 ай сайын мен 50,000 сомдон ага акча чыгарам. Ал мага эч ким эмес ал. Бул проекттегилер сизге төлөп бербейби? Мага төлөбөйт, мен төлөйм аларга. Бир адамга жардам болсун. Мен как тренер катары эле жана жеке тренерлер бар го. Ошентип анан төлөп беришип, анан сиз өзүңүздүн билимиңизди, убактыңызды бөлөп атканда турганбы? Наоборот, мен төлөйм. 50,000 сом. Тамагы 25,000 турат, аны мен берем. Зал негизи башка адамдар, ден соолугун чыңдап келгендер 10,000 сомдон төлөсө, мен аныкын бекер кылам. Мына уже 35,000 болуп атат да. Кийим кече, тамак ашы, ар жак бер жактар баардык кемчиликтерин баарын мен төлөйм. Бул менин чөнтөгүмөн чыккан нерсе. Анан көпчүлүк келип анан сыноо кылган аябай да. Сен колуңан келбейт, сен мынтип албайсың, тигинтип албайсың. Мен колуман келе турган нерселер көп. Болгону мен кыла албай турган нерсени медицина кылып атат бияктан. Мисалы башка тармактагы адам кылыш керек. Ага барышым үчүн келейген сумма керек болуп атат. Туура. Мен үй бүлөм багамбы, же бирөөнүн ден соолугун карап жүрө беремби? Эгер бирөө келип берген болсо, акырын коротконго жакшы да. Мен ишим жүргүзүп, мына монда болот дегенге жакшы. Арт артынан кылгангачы.
бир жерге барып бир анализде кыла турган болсоң, азыр мындай ден соолугуң общий баарын чыгарсаң 25 миң, 30 миң чыгат жөн эле. Мисалычы. Андайлар да бар мисалы. Антип сүйлөгөндөр дагычы. Бирок Кудай буйруса деп атам, мен азыр жакынкы күндөрдө ушул дагы бир аракет кылып көрөлүчү. Мындай сынбай элечи деп атам. Эл кандай айтса айтсын, бирок мен эл деп аткандан эл үчүн кайра кылайын депчи. Көңүлү барлар бар чыгар. Арасынан бирөөгө жибип кетер. Чоң байкелер өз көрүп калат чыгар. Ары бери чачып аткандар. Могу жерге, могу жигитке берсек бир коомчулукка пайдасы тийчү деп ойлонуп калгандар бар чыгар. Ушундай үмүт менен жашайм мен кээ бирдечи. Бирок үмүт менен дегенде мен мисалы мен өзүм үчүн үмүт кылбайм бул нерсени. Ошол бирөө берсе мен бирөөнүн ден соолугун чыңдап койсом деген эле максат да. Кудай акы мен өзүмдүн жашоом өзүмө жетет. Бул балдар жаш балдар бар мисалы. Алар дагы көңүлүн көтөрүп, мисалы бир 2 ай кыла турган болсо 3-чү айын бекер кылам мисалычы. Себеп бул да кичине болсо да максат. Бул да болсо кызыгуу. Анан ошолорго белек бешкек алам, өзүм чөнтөгүмүн баардыгы мисалычы. Тиги белекти, бул кийимди алып берем, тиги жака алып барам, ойнотом. Антпесең, бул да бала да. Бул да ойногусу келип аткан учурда залда жүрсө чарчап кетиши мүмкүн. Аябай көп чыгым болот. Аябай көп. Элдер отуруп жазсачы. Как будто бир миллионду мага ыргытып коюп, анан кийин мен кылбай аткандай эле жазып айтат деп. Чын. Бар мындай. Кээ бирде ушул 1000 сом, 500 сомдон кылып акырындан берип жөнөтүп коюшат. Аманат депчи. Болду, аманат, всё, болду. Түш тийбеш керек буга. Мен корком аманаттан. Алып коюп коем. Бир убак сааты келгенде тигин ден соолугу жакшы болбой барса жүр анализин кыла коелу деп ага деп барып. Особенно жана Байел деген жигитке көрүп калып атасыздарбы? Ошол жигитке аябай көп колдоо көргөзүштү. Аябай көп деген кандай бир 50 миң, 40 миң сомдой ушундай. Мен үчүн көп эле ал. Эл берип аткан сүйүнөм да, ушул көңүлүнөн чыгып кетиби депчи. Жүрөгүм жылып кетет да. Ошол бир адамга деле 50 миң сом мисалы колдоо келсе жакшы экен бул делечи. Бир күнү мисалы дармегени апасы алып бере албай атканда мен берип койсом жакшы. Мен го мындай почти 500 миң акча чыгардым ал балага. Аланын ыраазычылыгы үчүн кой. Ошол бир балага өмүрүндө бир себеп болуп калсын депчи. Ал бала аркылуу 100 миң деген ата эне өзүнүн балдарын ойлоп калышты. Мен ошого чуркадым да. Туура. Коомчулукка тийгизип аткан пайдабыз бири-бирибизге үлгү болуу да. Ошол баланы көрдү дагы, туй ушу кыйналып атат. Тигин караса өзүнүн баласы курсы ачып кеткен. Кой, эмне кылыш керек деп анан мага магаш алат. Ойлонуп калат да, ойлонот. Кичине болсо да эртерээк ойлонот. Агайын эмне кылсам болот деп. Кеңештерин берем, бекер эле, анда эле бекер эле. Азыркы заманда ким сүйлөсө акча да жакшы тапса болот. Бирок ошонун баары бекер болсун деп атам. Бекер болсун. Бир күн убак саат келет. Бияктан болбосо адяктан эсептешип алабыз дейсиң го. Мамлекет тараптан департамент спорта эч кандай сөздүн ачыгы. Эгер бирдеке боло турган болгондо давно чыгып кетмекпиз. Мамлекеттик проект кылалы деп канча жолу депутаттарга кирип чыктым. Ооба, молодец, кол чапканы бар, жакшы сүйлөйт деп эшикке чыксаң уктатат го. Бирөөсүнө да ишенбейсиң го. Канча кайрылуу жазган, канча кайрылуу менен кирип бардым, мен колдоп берип койгулачы. Бир бияктарга жумшап койгулачы, может быть, ишке ашып кетебиз. Бир эки телеканалда келген кылсак болобу. Давай, келгиле, кылгыла. Давай мен автор болуп берейин. Бирок мен да убакыт саатымды карап койгула. Мен силер менен до конца болобуз. Силердики да гүлдөйт. Мен да убактым өлүп кетпесин жөн эле. Десең, ой дейт. Мисалы, Казакстандын проектисин примерно 2 миллион доллар колдоо көргөзгөн да. Мен айтып атам, 6 ай мен ошо кыргыз телеканал кайсы ЛТР келди беле, ошондой келген. 6 айга 1 миллион сом сураган мен. Мисалы 1 миллион сом ошо силердин проектиңде мен кызмат кылып берейин, жардамыңарды берейин. 30 киши кылалык. Дарбай. Бирок мен кызматым ушул болсун. Макулсуңарбы десем, ошондой берген жок. Билесетиңиз. Мен ошондой кылды. 1 ай эле YouTube'дан кыла турган болсом, андан көп акча таппаймынбы мисалы. Туурабы? Сөзүн ачыгы билет муну. Түшүнгөндөр түшүнөт да. 6 ай деген эмне деген убакыт мен үчүн мисалы. Ушунча жыл, 15 жылдык тажрыйбамды мен деген бекерге сатпашым керек да. И так эл үчүн да мен бекер кылганга даярмын, көп нерсе кылганга. Бирок жашоодо калып кетпеш керек да. Бирөө деп атсаң, мен кыйналып калсам, мен ооруп кала турган болсом, эл ошону кайдыгер карабай колдоп бере алар экен деген суроо кээ бирде ойлондура берет да. Эл үчүн деле чуркап жүрөбүз.
мисалы мамлекет үчүн ден соолугубуздан эчтеке калбадымы сырткы келбетинен. Үзүлдүк, сындык. Бирок биз деген стипендия алган бала эмеспиз спорт боюнча мисалы. Же болбосо чоң бир единственный нерсе бир эле белек алгам мен эсимде. Кожоңгул атабыздын 630 килограммдык ташын көтөргөндө бир Nexia алгам, ошо 120 миңге саткан болгон. Ошол эң кымбаты болгон. Адам башка көпчүлүгү сурай берет. Ой, сен квартираң бар болсо керек. Кайда квартира? Сен стипендияң бир $1000 болсо керек да. Кайдагы стипендия? Бечаралайбыз силерге окшогон эле. Өзүбүз эле чуркап деген башын бириктирип 2-3 кылып жүргөн жигиттербиз. Эми спортубуз ооба билебиз. Олимпиадалык спорттун түрү эмес. Бирок намыс олимпиадалык, анан олимпиадалык эмес деп бөлүнбөш керек да. Туура. Намыс бир эле да. Желек бир эле, гимн бир эле. Көтөрүлсө, жаңырса бирдей эле жаңырат. Туура. Вот именно ошентип бөлүнбөш керек да. Азыр Кудайга шүгүр, азыркы департамент спортто жаңы келди. Ушул агабыздын принциби ушул экен. Мен аябай жакты да магачы. Бөлүнбөш керек. Олимпиадалык же эмес деп бөлүнбөш керек. Намыс бул бир эле дегенде ошол кишинин оозунан укканда аябай сүйүндүм. Жаман сүйүндүм дечи. Тим эле менин оюмду ага салып койгондой болду да. Рахмат дедим. Ошол кишинин айткан сөзүнө эле ыраазы болуп жүрөм да чыкпарчы. Эчтеке берип же тиги бунусун эмес. Ошол сөздү туурасын айтканы үчүн. Канчалаган спортчулар бар ай. Калып кетет. Бир-эки эле жылдызды алдыга салып алып чурката бербешибиз керек. Ал жылдыздардын да күнү бүтүп калат. Мен деле дайыма айтам. Мен деле күнүм бүтөт бир күнү. Артымда балдарым мен күчтөп келатам азыр. Өзүм салмак категорияма 5тен бала коюп койгом. Бирөөң чыгасың, жок дегенде бирөөң чыгасың. 5 бирөөң чыгасың. Мына Кудайга шүгүр азыр 9 дүйнөнүн чемпиону бар. Значит, мен туура эле тандап деп ойлоном. Ошондуктан Спонсор издеп, аракет кылып, жазып, же андай болгон жокпу сиз тараптан? болду. Көп эле компанияларга кирдим. Көп эле бизнесмен байкелерге жолуктум. Бизде ушундай да. Айтып атпаймынбы? Колунан акчаны ошол жерден бере турган болсо, мен жыргап аткандай эле көрүнүшү мүмкүн да. Болуп, айтым эле эс алып аткандай болуп кетиши мүмкүн да. Жок, андай эмес. Мен ушул проектке салайын деп канча деген акчаларды издеп жүрөм. Кымбат болчу. Адамдын ден соолугу арзан эмес да. Туура. Бул кымбат нерсе. Медицина бар, тамак ашы бар, жүргөн турган жатаканасы бар. Ар бир нерсенин баардыгы кымбат. Мунун баардыгын эсептеп келе турган болсок, бир адамга, бир участник деп коебуз. Эгер 1 жылды жүрө турган болсо, $1 000 000 керек болот. Бир адамга. Даже жетпей калат. Операцияларын эсептеп көрдүм. 400 000 турат экен. Ушул жерде кожаны кестириш үчүн. Элестетпейсизби? Анализи бар. Кайра проверка бар. 500 000 акча жок деп коебуз. Айына 25 000ден тамак эле. Жатаканасы бар. Бир адамга $1 000 000 турат. Анан кийин дагы сүйрөп жүрөбүз да бир адамдарда. Өзүбүздүн чөнтөк болсо дагычы. Кыйын эле. Азыр бирөөгө барып кызмат кыла турган убакта эмес азыркы учурда чындыгында эле. Туура. Действительно. Бекерге эч ким кыймылдабайт, ишенип коңуз. Билбейм кандай адамдар болуп экен, бул өтө башка адамдар болушу мүмкүн да. Бирок азыр мындай серьезно карап көрсө, бирөө кыймылдабай турган убакыт. Бирок ошодон да кичине бир аз убактыбызды бөлүп, бир аз мүмкүнчүлүгүбүздү бөлүп, жанагы адамдарга жардам берип алалы. Эртелеби кечпей ошол адамдардын себеби менен дагы башка адамдар оңолуп калабы деген ой да. Мынакей, ошол максатта азыр күнүгө убара тартканыбыз тарткан. Негизи мен ушул спортсмен блогерлерден көп эле көргөм, мотиваторду өздөрү атаганчы. Бирок көбүн көргөндө мындай, эмнеси мотиватор деп ойлоп койчумун. Сиздикин көргөндө спорт мотиватор деп жүрбөдү эле. Бирок сиз чындыгында азыр мен сиз менен бүгүн сүйлөшүү, көп сөзүңөр угуп, мотивация болду да. Рахмат. Сизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Буюрса, мен ишенем жакынкы арада азыр бир жакшы деңгээлге жетиңер, эми андан дагы бир бум болуп, взрыв болуп, жакшы спонсорлор табылып. Мен буга чейин эмне ойлочумун, жана Арктан боюнча проектте деген бул платный проект депчи. Ушу өздөрү төлөп анан жардам берет деп. Анан азыр мен таң калып атам, ошол жерге баардыгы бекер болуп, өзүңүздүн ушул акчаңыздарды, убактыңыздарды кетирип. Көрсөм ошол жерге мамлекет тарабынан эми жардам болсо экен деген үмүттөбүз. Чоң рахмат. Буюрса, биз дагы үмүт кылабыз.
өзүм үчүн үмүт эмес бул, ошо кыйналып аткан адамдар үчүн дагы бир берешен инсандардын бирөөсү чыгыппы же мамлекет тараптан колдоо көргөзүппү, дал ошол инсандарга жардам болуп калабы деген үмүт. Андыктан сиздердин дагы бүгүн чакырганыңыздарга дагы бир мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, кичинекей ичтеги болгон нерселерди төгүп алдык окшойт. Мунун баардыгы стресс, бизге дагы. Эгер ушинтип мындай ойдун баардыгын чыгара албай турган болсок, менин дагы өзүмдүн ден соолугума дагы бул ашыкча залака да. Эне толуп калат действительно. Көптөн бери интервью бере эле керек. Мындай форматта бүгүн кенен болгонго кенен берип алдык. Сиздерге да чоң рахмат. Буюрса ишиңиздерге ийгилик болсун. Дальше баягы көйгөйлүү маалыматтарды, көйгөйлүү окуялар боло турган болсо, ошолордун баардыгын көрүүчүгө жеткире бересиздер деп ойдобуз. Рахмат, сизге да ийгилик. Ушул соопчулук иштин баарын аткарып атасыз, буюрса ошонун баарын өзүңүзгө, жакындарыңызга бүт жакшылыгын баары болуп тийсин. Биз чындап айтканда мына мен өзүм да спортсмен болуп да спортсмендерди көрүп жүрөм. Чындап айтканда көбүнчө спортсмендер мындай башын көтөрүп, анан чемпиондук алгандан кийин да мындай көп сүйлөгүсү келбей, көп адам менен мындай мамиле келбей, ушундай адамдар болуп калат экен деп ойлоп койгом да. Сизди көрүп бүгүн өзгөрдү. Менин мнением өзгөрдү. Спортсмендер деген жакшы адам болот экен. Спортсмен деген ушундай элин ойлогон, үй бүлөсүн ойлогон, жакшы туура сөздөр айта турган адамдар болот экен деп сыймыктанып атам. Буюрсам сиз чоң ийгиликтерге жетишиңиз, кийинки интервьюларыңыз сиздин ошол кардарларыңыз менен жетиштигиңиз менен буюрса чоң интервью берели. Буюрса, чоң рахмат. Качки они такие деген бул жөн сиз жөндөн эмес экен бүгүн ана көрдүм.